Кутмандуу кеч дагы бир ирет биздин сатуу менеджер курсубуздун VIP тарифинин катышуучулары сиздерге очень повезло, потому что мындан ары VIP тариф деген болбойт. Бул жакта ушундай сонун сиздер менен гана болчу менен разбор бүгүн эртең койдум Zoom'га. Сиздер 23-22 сиздер. Бизде 2 саат убакыт бар да. Ошон үчүн мен бардыгыңыздарга еще не успела отправить, бирок жекелериңиздерге, жеке WhatsApp'тагыларга WhatsApp'ка мен сиздердин ушундай ар бирөөңүздөргө мына момундай жеке разборуңуздарды жөнөттүм. Муну мен обещать эткен эмесмин, бирок я от себя это делаю. Ичинде как оно есть жазып койдум, анан не воспринимайте слова буквально прям слово в слово, да. То есть биякта крылатый смысл деген бар да. Крылатый смысл дегенде өзүнүн дагы кандай бир смыслына жараша да. Бул жакта число сознания, именно башы кандай ойлонот, 33төн кийин миссиясы иштеп баштайт да. Триггеры, что ее бесит, да, что ее раздражает и так далее, да. Миссия деген бул кыймыл аракети, жана задача атварца Кудайдан берилген сага тапшырма деп. Ушул тапшырманы аткарсаң, акча да болот, ийгилик да болот жана башка. Личный год деген бул ушул жылдын коду. Личный год эмнеге влиять этет, ушуну мен сиздерге мындай разбор кылып жөнөттүм. Муну Телеграмга сактап алсаңыздар болот. Андан сырткары Телеграмдан сактагандан да мурун өзүңөрдү распечатка кылып алсаңыздар болот. Анан хорошо деп дополнительно балдарыңардын туулган күндөрү качан дедим, мага не надо кичинекей балдардын месяц, датасы, жылы бонус катары берип койдум. Вот. Андан сырткары что у нас? Да, ошол нерсени, по-моему, личкага көбүнө жөнөтө элекмин, я не успела. Жарымы еще мына дизайнер жазып атат, чтобы красиво было, все оформлено дегендей. Ошол нерсени потом мы личкаңарга мен Zoom'дан бүткөндөн кийин дагы вам вот так скину, отправлю. Вы можете себе распечатать, сактап алсаңыздар болот. Так, итак, поехали. Кандай бүгүн иштешебиз? Бүгүн кандай иштешебиз? Бирөөңүздөр микрофонду, видеону включать этип туруп, мага туулган күндү айтып туруп, мага бир запрос бересиз да, то есть суроо бересиз. Мен ага ар бир адамга приблизительно бир 10 мүнөттүн тегерегинде убакыт бөлөбүз. Анан башкаларга суроо бергенге мен жооп берип атканда ошол инсайттарды, ошол нерсени өзүңүздөргө дагы жазып алсаңыздар болот. Анан эртең да бизде Zoom бар. Атайын ушундай бүгүн дагы эртең дагы Zoom кылдым. Суроо бергендер эртең суроо беришпейт. Но суть в том, что силер дагы кирип ошол нерселерди укканыңар өзүңөргө инсайт да. Кээ бирде суроо бербегендер дагы башкалардын суроолоруна жооп алып атып, өзүнүн суроолоруна жооп алып калышат. Ошон үчүн бул жакта кунт куюп башкалардын дагы суроолоруна, өзүңүн да суроолоруңа дагы мындай жазып алып алсаңыздар дагы болот. Анан эң негизгиси силерге керектүүнү алабыз, кереги жокторду албайбыз да. Керектүү, что считаете нужным из совета, өзүңүзгө керек нерсени аласыз, кереги жок дегенди анда албайсыз да. Бул өзүңүздүн кандай десем чечим болот. Дагы кандай суроо болот бул жакта? Мисалы үчүн там 28071990. Мен кайсы сферада эң көп акча таба алам или өзүмдү таппай жатам деп бир суроо да. То есть туулган күн, андан кийин бир запрос. Там 28071990 күйөөм экөөбүз мамилебиз начар, же болбосо там акча. То есть бир запрос болуш керек да, потому что мен бир адамдын туулган күнүн 3 саат талдасам дагы аздык кылат. Туулган күнү сферасы кечке чукулап 3 саат талдасам дагы аздык кылган нерсе да. Ошон үчүн бүгүн ушундай иштешебиз да. Анда эмесе кеттик, келиңиздер. Ким биринчи? Келиңиздер. Саламатсызбы? Так, Гүлзада. Саламатсызбы? Саламатсыздар. У меня туулган жылымды айтайын, 1983, 17 февраль. Запрос у меня 17 февраль 1983 деп айтсаңыз болот. запрос реализация. В какой сфере деген запросто вот кайсы сферада жакшы болуп кетем деген. Вам же важны просто деньги, правильно?
Бизге акча маанилүү да. Ну да. Баарына эле маанилүү болсо керек. Вы можете реализоваться в любой сфере, где есть деньги, потому что ваша цель, конечная цель — деньги болуп атпайбы? Да, у всех деньги, но у вас, у восьмерок, это особенно деньги, да? Но вы отличаетесь от других восьмерок тем, что у вас ошо хаос болуп атпайбы? Ошол нерсе дагы вас отличает, да, от других. А, М, 1993. Сейчас я подскажу. Миссия 4. У вас больше передача знаний. Вы себе можете написать передача знаний. Сүйлөп, элдерге трансформация берет экенсиз. Канча акча тапсаңыз да сизге баары бир аз боло берет. У вас черная дыра будет. Поэтому сүйлөп, элге трансформация берип, көбүрөөк акча таба аласыз. Но 8дер эң күчтүү цифра. Эң самая сильная цифра — это 8. Даже мен бир 8-дин жанында мен дагы калып калам да. Потому что я лидер, а мгм, 8 өзү кара жумуштан да качпайт, еще и акча да табат. Еще эл башкарат, да. м, То есть вы очень сильная. Ведение блога. Ведите блог. 17 экен, Самара Кеңешева тоже 17. 8дер жөнүндө м. рилс чыгарганда это про меня деп комментарий жазып О, атышат. Это про меня, да. Это күнү түнү акчаны жыттап турушум керек. Анын баары акча, только акча. Кошелёкто только акча көп болуп деп долларларды жыттап турушум керек. Это я, восьмерка. Да. вести У блог других это людей как такого мындай, возможно. жана вести блог это как любой эмеде блогерством, да, заниматься? Проявляться. То есть вам же А, признание, вы любите признание, вы хотите признание, вы хотите быть звездой, вы хотите признание. Ошол нерсени блог аркылуу аласыз деп атам мен. Инстаграм ага. аркылуу өзүңүз упаковка кылып айфон аласызбы? Я не знаю, у вас айфон, не айфон, я просто видела, экөөбүз тааныштык, я видела, что вы делаете выпечкаларды жасайт экенсиз. Ничего, что я на М, русском тоже, да? Или кыргызча да-да-да. жооп берейинби? Удобно? Кыргызча жооп Сөйлөй берейинби? бер эле, орусча Э, деле сүйлөй бер. Понимаю. торт, торт, выпечкаларды жасайт экенсиз. Ошол нерсени дагы алып чыгыш үчүн вы же творческая личность, креативная да. Во-первых, сизге Да. азыр онлайндан сатуу менеджерликти жакшы иштеп акча тапканды үйрөнүшүңүз керек. Это хорошая ниша. Бул жактан акча таап, акчаны максимально таап баштагандан кийин айфон ала аласыз. Айфон алгандан кийин Инстаграмды өзүңүз упаковка кыла аласыз. Инстаграмды упаковка кылгандан М, кийин анан дальше вы говорите, либо мен ушундай торторду жасайм, мастер класстарды кылам, фудблогер болом, же болбосо, я не знаю, там трансформатор болом, сүйлөп акча табам и так далее. Сиз өзүңүздү ошол м, жактан анан табасыз да. Больше м, это передача знаний. Эгерде жөндөмүңүз торторду жасап, сладость жасап, фудблогерликте болсо, ошону үйрөткөндөн сиз көбүрөөк акча таба аласыз анда. Ага деле м, сатуу менеджерлик керек. Өзүңүздү өзүңүз сатканга ушул техникалык билгенге. мгм, Ошол сизде эң в основном это акча сферасында быйыл год один экен. Начало всего нового. 10 жылга вперед стратегия жазыңыз, план жазыңыз. Очень успешный год. мгм, Жаңы нерселерди баштайсыз. Жаңы нерселер болот. Катып жатат дейт. Менин интернетим жакшы, значит сиздики начар экен, Демек сиз интернетиңизди жакшыртышыңыз керек да. Анан мен мисалы үчүн интернетимди безлимит болсо дагы бир айда 2-3 жолу обновлять этем. Потому что видео, телеграмда сабактарды көрүш үчүн гигабайттар жейт, ачылат, рилс жүктөйм, сторис жүктөйм. Постоянно интернет безлимит болсо дагы ошондой болот да. И где-то интернетке айына 3-4 миң жөн эле кетирем. Значит, баарыныкы жакшы, сиздики начар болсо, демек сиздин интернетиңиз начар же обновлять этишиңиз керек. Все, Гүлзада айым, я на ваш вопрос ответила, мгм, да? Сизге мгм. жеке өзүңүздү жөнөттүкпү же жөнөтө элекпизби? Жок, жок, жөнөтө элекпиз. Жөнөтө элекпизби? Жок. Мага жазсаңыз, мен Гүлзадамын деп, жеке катыма. Хорошо, хорошо. Рахмат. Бар болсо. Келиңиздер. Кто следующий? Кunduz айым. Кunduz айым саламатпы? Насипа. Гүлзада айым жок экен. Султаналиева Гүлзада 17-си жок. Угуп атам, саламатсызбы, атыңыз ким? Насипа.
Насип айым. Туулган күнүңүз? 27 май 1979. 1979. Аха. Угуп атабыз. Меники деле ошол, акча жак. Анан өзүмдүн ордумду таппай жатам да, кандай иштесем деле акча жукпай. Жумуш жагым да жакшы болбой калгансып атат да. Эмне болуп иштейсиз азыр? Мен өзүм буга чейин деле менеджерликте иштеп келгем башка тармакта. Негизи өзүм кесибимчи я. Мгм. Азыр иштейсизби же иштебейсизби? Азыр иштей элекмин, пока бияктагы сабактардын баарын окуп үйрөнүп алып, анан барып иштеп баштайм да. Бул жакты өздөштүрүп алайын. Анан Швеяга кайра жумушума кирем. Кайра Шведияда иштеп баштайсыз, э? Мгм. Эки жакты бирдей алып кетем деп атам да. Мм. Жакшы, классно, да. 9-4 экен, миссияңыз 4 экен. Родовые знания, трансформатор. Бул жакта сиз уже 33-төн ашкандан кийин сиз мына оюңуз ошондой болгону менен изучение, передача знаний деп атпайбы? Бул предыдущий эжеке, Гүлзада эжекенин да миссиясы 4. То есть силер скрытый звезда болгуңар келе берет. Ну, мындай ичиңерде хотите быть популярной звездой и так далее, но эң көп силер эми доңуздайсыңар да, доңуздай келип туруп тарс бетке чагасыңар. То есть бул эмнени билдирет? Мен ушинтип сүйлөгөнүм менен кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн. А, а, Келип туруп бетке айтасың, нечестно. То есть мындай туура эмес деп, мындай мисалы үчүн мен деп туруп унчукка чыгып кетишим мүмкүн да. Силер болсо ошол жерден бетке айтып трансформация кылып, а сен эмне кылып атасың, а сен эмне мындай кылып койбойт элең, кыйын экенсиң, муну жазабайт белең деп бетке айтып доңуздай прям справедливо жазайсыз да. Хотя өзүңүз бала кыялсыз да, бала кыял, такая такая воля, как сказать, тогуздар эми мындай бала кыял, только благодарный, неблагодарный деп бөлгөн адамдар да. Хотя адекватная, общительная, жакшы эле сат алчу да экенсиз. 9-7-9. Акчаңыз жок окшойт, э, сиздики? Акча жокпу сизде? Ооба. Акча жок экен Акча сизде. вообще турбайт. Акчаңыз жок. Акчаңыз да жок турбайбы сизде? Сиз ошон үчүн работать деп атпайбы? Через автономный индивидуальный труд и начать сохранять деньги деп. Что значит? Квантовый психологияда отношения акчанын жукпай атканы, берекеси жоктугу апаңыз менен болгон мамиледе. Биякта болсо анализ жок экен, сиз эмоция менен бала кыял, только эмоция менен чачат экенсиз да. Еще миссияңыз 4 да, берки предыдущий Гүлзада эже дагы мындай бериңер эле келип турат да, бериңер эле келип эле болсо эле бере салыш керек. Постоянно ушундай бериңиз эле келип турат. Так у вас Ооба. работает энергия. Акыркы турсеңер деле чечип бересиңер. Ошон үчүн өзүңдө жок болсо да таап бересиң, лишь бы бериш керек да. То есть вы не умеете сохранять деньги. Акчаны кармаганды билбейсиз, еще жалкоорок окшойсуз, действия жок экен да. Работать, вам нужно работать. Смотрите, мен күнүгө 2-ге чейин иштейм. Буякта отуруп алып, 2-ге чейин, 1-ге чейин, 2-ге чейин отуруп иштейм. Ошон үчүн акча келип атат. Мага жөн эле асмандан акча келбейт. Полностью ошо силерде болуп аткан нерсе үстүртөн стратегический мышление, канча жоопкерчилик. Бул силер бир проект эле көрүп атасыңар. Мындан башка канча нерсе бар менде. Жоопкерчилик, работа. Сизде мындай кыймылдаганды үйрөнүшүңүз керек. Анан сизге тапшырма, анализ жок, чуркап барып жардам бербе, спасатель болбоңуз. Өзүңүздө болгондон кийин сначала өзүңүздү спасать этиңиз да. Спасатель болуп Кудайдын ордуна барып туруп, жөн эле башкаларга благотворительность кылып жардам бергиңиз келе берет. Особенно слабый адамдарды таап алып жардам бергиңиз келет да. Вам нужно учиться работать на себя. Учиться работать на себя. Учиться планировать. Был аябай успешный год экен, год 5. Аябай успешный год. Год 5те мен аябай көп акча тапкам, көп сатууларды жасагам, масштабка чыккам. Год масштаба, продаж. Минуста болсоңуз это обиды,
выписать всех обидчиков, выписать 5 человек, которые вас обидели или вы обидели, пригласить их на чай, поговорить, простить. Обидада жүргөндө акча келбейт. Дальше. В плюсе это проявление коммуникации. Вы же начинаете, сиз туура келдиңиз мына. Хотите, не хотите, учитесь коммуницировать. Сизде да 5 бар экен, сизге нормально да сүйлөшүп кете бересиз. Адекватная. А эгер 5 жок, мына менде 5 жок. Акча төлөсө да барып сүйлөш керек дегенде, деп өзүмдү күчтөп алып барам. И то мне деньги платят, я вообще не общительная, я интроверт. Но я наработала, да, 5. Коммуникация и масштаб. Сиз бияка келдиңиз, канча айымдарды көрүп атасыз, у вас идет масштаб, у вас идет коммуникация. Адамдар менен сүйлөштүңүз, коммуникациянын аркасында есть бизнес. Бизнес строится на коммуникации. Менин жандуу лекцияма Айдана келди, мага жагып калды, мага иштеп бер деп айттым, и дальше кетти. Көрдүңөрбү, кандай адамдар менен жолугуп сүйлөшкөн сайын сизге ошол нерсе келип атат. Түшүнүк болуп атабы? ооба. Вот, я вам сказала, передача знаний, маркетинг у вас, креативщик вы, большая реализация. И үчүңүз жок экен, акчаны, вам нужно прям акчаны, финансылык сабаттуулук боюнча окуңуз, хотите там консультацию пройдите, доходы, расходы начните писать, эмоция калтырбай, акчаңызды прям сохранять эткенди кармаганды үйрөнүшүңүз керек. Менде да 3 жок, и полностью завести доходы, расходы, күнүмдүк эмне канча акча коротом, канча акча таптым, все нужно записывать. Анализдеш керек, анализ деп. Сизде анализ жок, сиз эмоция калтырасыз. Пауз болушу мүмкүн, 100% энергия бар экен. Вам не хватает, чтобы деньги зарабатывать, большие, билим не хватает вам, и действий не хватает. Работать. Все? Анан күндүз айындагы бир эмем бар да. Ушул адамдарды кечирип коем да, бирок мындай таарынычымды кетире албайм да, ошондон кантип кутулсам болот да. Вот поэтому у вас нету денег. Вот поэтому у вас нету денег. Вам нужно работать над собой. Знаний не хватает. Выключите микрофон, пожалуйста, боякта Айсулуу, Эльза атайым дейт и так далее. Вот то, что сизде мына бүтпө шишиктердин баардыгы ичинде отурган нерсеңиз, это все вот обиды. Потому что сиз бала кыялсызда неблагодарные деп кечке отурасыз да, ждете от них слова благодарности, из-за этого убиваетесь. Я вас прекрасно понимаю, потому что у меня миссия 9. Мен эч ким зордогон эмес, 4 жыл барып Италияда ата энеме үй алып берип, анан келип алып туруп, вот неблагодарные. Я свои лучшие годы отдала. Силерге үй алып бердим. А меня эч ким не просил, үй алып бер, бар иште деп. Вы сами өзүңүз сурабаса деле, ошону кылып алып, анан күтө бересиз да. Ошон үчүн анализ надо включать, жардам берерин астында. Без анализа нельзя помогать. Без анализа нельзя помогать. Апам менен келише албайм да, көбүнчө характер. Вот ошон үчүн акчаңыздын берекеси жок. Апаңыз менен мен сурабадым мен сизден. Апаңыз менен эмне эле деп. Вот вам нужно, если хотите, вот ошо апаңыз менен иштеңиз анда. Мы не можем изменить наших родителей. Мы не можем изменить наших родителей. У меня тоже с мамой. Я папина дочка. Акча келет, акчанын жугушу, өзүңө болгон сүйүү, өзүңүздү непринятие себя, материальный мир, то, что сиз ошо акчанын жукканы, ошону колдонгонуңуз, ошондон рахат алганыңыз, наслаждение. Вы от мамы же произошли, правильно? Мамаңыздан келгенсиз, мамаңыз төрөгөн. И элестетиңиз, сиз мамаңызга таарынсаңыз, кызыңыз точно сизге ошентип таарынат кийин. Вам нужно прервать эту цепь, работать над собой. И мы маму не можем изменить. Мамаңыз, наверное, 50-60-ка чыкса керек ужечи. Өзгөртүш ор. Вы же маленькая, вы не можете ее изменить. Вам нужно просто принять с благодарностью ее, все. Представляете, сиз 50-60-ка чыкканда сиздин кызыңыз претензия коюп сизди өзгөртөм деп атат. Вот вам и ответ. Да, вам нужно работать над собой. Сизге билим жетишпейт деже. Анан ошо өзүмдү да кечирбеген жактарым бар да. Кундуз Вам нужно меники учить. мага жибердиң сен. Саламатсыңбы Ага, Кундуз? сиз кимсиз?
Мен Турдумамбетова Кайыркүл. Кайыргүл эже, сиз көлдөн келген сизби? Ооба, ооба. Все. Угуп атам эже, 1,9 да бул, по-моему, Кайыргүл эже. Ооба, ооба, сен жибердиң. 1,9 болчу эсептейт. Байын Туулган жол күнүңүзчү айтып коесузбу дагы бир ирет? 010484. 1984. 2-4-үңүз бар экен. Недовольная. Акча иш келет экен, но турбайт экен. Ооба ошол. 4498. Баягы сен жандуу жолугушсаң Токтобойт окшойт. бат эле айтып койдуң го. Туп-туура. Туура чыкты да. Азыр туура чыгат да, эже 700 000 акча коротуп, ушунун баарын 3 жылдан бери изилдеп келе жатсам, анан отуруңуз. Так да, бул эжеке, биринчи эжеке 8-4 болчу. Азыр айтып коеюн да эмесин. 8-4 эжеке, 8-4. 8-4 эжеке, это управление труд любая среда, это и 9-4, 9-4. Идея көп. Предыдущая, да, идея көп, эмоция көп. Действие через идею, реализация души, идеяларын реализация кылганда. Сфера реализации у вас трансформатор, да? Медицинский страхование. Элге кызмат кылып, анан акча тапкыңыз келет да. Предыдущая жешка была, да, у нас Насипа айым. Элге жардам берип, анан акча тапкысы келет. 9дарды кошондо элге жардам берип, анан көбүнчө акча табышат да. Вот. Так, Кайыргүл айым, сиздин сурооңуз эмеңиз, туулган күнүңүздү билебиз. Основной сурооңуз. Мен сен жиберген боюнча баары эле туура чыкты. Дисциплинага жүрүшүңүз керек дедиң. Чын эле дисциплина жок болчу. Эми бул окуу башталганы уже бизди айдана үйрөтүп баштады. Адина экөө. Дисциплина менен иштеп атабыз. Анан акча мага келет, мага көп келет акча. Бирок мен жөн эле аны жоготкуча шашам да. Прям мени жөн эле түн ичинде аны өлтүрүп салчудай. Чоң акчаларга коркуулар бар. Акчам короп кетет деп эптеп, надо избавиться от них. Вам нужно работать над собой. Сизде ошо дисциплина, энергия жетишпейт экен, да? Дисциплина и энергия. Анан акча келет, бирок кармалбайт экен. Берекеси жок окшойт. Самое главное эже здесь дисциплина. Анан эме коммуникация кылганды үйрөнүңүз, адамдар менен сүйлөшкөндү. И самое главное, экиси жок айымдардан кичине коркуп турам да. Менчи түшүнбөйт да, аны менен достошсоң деле бир күнү түшүнбөй коет. Блин, эмне үчүн мени түшүнбөй койду деп. Экилер мени түшүнүп атасыңарбы? Менин туулган күнүм 28 го. Двойкаларчы эмне үчүн мени эч ким түшүнбөйт? Эмне үчүн мени түшүнүп кое албады? Мен муну түшүнүп койдум элем го, кечирип койдум эле дейт. А экиси жоктор түшүнбөй басып кетет. Мага түшүнгүм да келбейт, сени уккум да келбейт деп. Мен билгеним, мен айттым, ошону кылыш керек болчу дегендей эле да. Анан адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөнүшүңүз керек экен да. Сиз эгер адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөнүп, коммуникация кылганды, адам түзгөндү үйрөнсөңүз, это будет приносить вам тоже деньги. Выключите, пожалуйста, вот здесь микрофон иштеп атат. Миссия. Бар, 2-3 мурчанат. Адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөнүңүз. Мага да ушинтип мамиледен мен жабыркаган адаммын. Я хромаю в отношениях. Отношения курганды үйрөнүшүңүз керек. Сиз еще мындай беткеде айтып, корс сүйлөп койчу да жагыңыз бар окшойт. Тарс сүйлөп коюшуңуз Мамиле, мүмкүн. наоборот, мен адамдар менен жакшы да мамилем. Мен жаалаң эл менен иштейм да. Менин мамилем аябай жаман болчу. Мен негатив болчумун толтур. Анан өзүм менен Самара Кеңешованын сабактарына катышып, ВИПке катышып, анан өзүм менен өзүм аябай иштегенден анан оңолбодумбу?
Ну вот смотрите, мен силердин данностьти айтып атам. Андан кийин ошол данностьти сиз өзүңүз окуп, иштеп, дагы да курстарды окуп, бул недостаточно, дагы да ушундай курстарды окуп, өзүңүз менен иштеп, анан түшүнүккө келип баштасаңыз, адамдарды түшүнгөндү үйрөнүп, мамиле курганды үйрөнүп баштасаңыз, значит, это нарабатывается. Значит, мындай да, экиңиз жок, но нарабатывается. Самый тяжелый наработка 2 деген компетенция да, негизичи. Анан сиз оңой менен баш бербейсиз, меники тура дейсиз, укпайсыз. Анан кулак жок, слышу то, что хочу слышать деген бар сизде. Анан 2-4-үңүз бар экен, бетке айтып коюп, адамды обижать этип, ал сизден качып кетиши мүмкүн, мамиле курбай, коркуп, кооптонуп турат, көп айта албай. Дагы эмне деп айта алам сизге? Дисциплина керек, 5-ю компетенцию нарабатывать, коммуникация, любовь к себе, духовности не хватает, естественно, да? И этот анализ жок. Анализ жок, всё на эмоциях. Эмоцияга алдырып бүт жасайсыз да. Бала кыялсыз, дардаңбайсыз, сизди мактап койсо эле бүт баарын чачасыз. Вам нужно учиться анализировать. Вам нужно расти, өсүшүңүз керек. Өсүшүңүз керек дегенде ошо кичинекей эменин позициясынан дагы өсүшүңүз керек. Надо работать. 59 /1. Руководитель. Өзүңүзгө өзүңүз иштешиңиз керек. Сиз бирөөгө иштегиңиз келбейт. Өзүңүзгө иштегиңиз келет. Кичинекей болсо, отдел болсо дагы өзүңүз ошону башкарып иштегиңиз келет. Но вам недостаточно компетенции. Ошо энергия жетпейт, дисциплина жок. Мен бирок сандар башка. Анан карасаңыз, потихонечку вам нужно нарабатывать ошол нерселерди. Дисциплинага келишиңиз керек, эң основной нерсе. Сизге ал жетпейт, сиз өзүңүз чечим чыгарганда анан келесиз. Укпайсыз эч кимди. Руководитель, лидер. Дисциплина жетпей Служение обществу. Да. Иштеңиз, дисциплина менен иштеңиз. Вы видите, какая у меня дисциплина? Вы думаете, у меня чё, эти девчонки, мен буларды эмне көчөдөн таап келдим дейсизби, бул кыздарды эмне? Булар канча полностью менин дисциплина менен иштегендер. Полностью контроль, как, чё, что делать, полностью то, что я внедряю, это и делает. Ооба. Группа менен Бардыгы баары үчүн иштегенде, это всё. могу VIP группа менен иштегенде ошо дисциплинага түшүп жакшы болуп калдык. Иштегиле, силерди атайын бөлдүк, силерге өзгөчө подход кылып атабыз. Силерге көп нерсени берип атабыз. Азыртадан силерге сатуу менеджер курсун сатууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. 15 миңге сатып. Вам повезло, потому что мен VIP тарифти убрала, желающих очень много. И биз сатуу менеджер курсун азыр уже онлайн окугандардын почти тарифин 15 миң болуп атат да. Вот силер аябай жакшы эме менен окуп атасыңар. Анан ал жакта сонун бонустар бар. 15 миңге сатуу менеджер курсун сатып 15% ала аласыңар. Почти это сколько? 15 миңдик курстан вы можете зарабатывать. 15 миңдик курстан 15% канча болот? 2250. 2250 сом да? Да, 2250 сом. Күнүнө 3 курс сатсаңар, канча болуп калат? Күнүнө 3 курс это 6 миң, почти 7 миң. Күнүнө 3'tү сатсаңар 7 миң. Күнүнө 2'ни сатсаңар 5 миң. Күнүнө 10'ду сатсаңар ошончо. 10'ду сатсаңар 2250'дү 10го көбөйткөндө канча болуп калат? 22 миң болот экен, Всё в ваших руках. Всё в ваших руках. Пожалуйста, продавайте, делайте. Сатуу менеджер курсу мартта жок болот. Мартта продюсерлик курс чыгат. Продюсерлик курс чыгат дебедимби? Ал уже бар. Продюсирование курс 100 миңдик курс 25 миңден болот. Продюсер болом, курс ачам дегендерге как раз таки. Вот эгерде силердин араңарда да, по-моему, насаачылыкка келем дегендер да бар экен, мен анын информациянан чат жабылганда жөнөтөм. Баардык чаткачы буюрса маалымат алсаңыздар болот. Негизи сиз өзүңүз такша алып, сатуу менеджерликте жакшы иштеп, такша алып, онлайнды да өздөштүрүп алып, жакшынакай иштесеңиз, дальше даже продюсер болчудай түрүңүз бар.
өзүңүз лидер болуп чыкчудай дагы жөндөм бар да, бирок сизге компетенция жетишпейт, билим жетишпейт, дисциплина жетишпейт. Ага, все, да, тогда рахмат. Так, кто Рахмат, следующий? Евгений болсун, рахмат. Мурзайым. Жазып алгыла, ар бирөөңүздөрдү жазып алгыла, тартып алгыла, видео, фото кылгыла, сторис жазаңыздар, разбор алып атам, цифровой психология. Силерге атайын гайд жазаттым дизайнерге, өзүм түнү бою кечке жазып чыктым. Ошолор жөн эле менден сүйлөп эле кетип калбастан, ошону распечатка кылып алып, сактап алыңыздар, телеграмга сактап алыңыздар. Это все для вас мы это сделали, да. Анан ошону хотите, показывайте, запись экрана кылып сүрөткө тартасыңарбы же ноутбуктан көрсөтөсүңөрбү. Получила разбор по цифровой психологии деп можете вот так сторисы делать. Андан сырткары азыркы болуп аткан зумдан дагы, да. Азыркы болуп аткан зумдардан дагы это вы можете делать классные вот такие тоже сторисы. А дальше эмне айта алам? Ошолорду өзүңөрдүкүн разбор болуп, мен айтып аткан нерселерди жазып алсаңыздар болот. Андан сырткары жазып алгандан да сырткары тартып алсаңар болот видео. Я разрешаю. Жанагы электронныйларды сактап алгыла, потому что WhatsApp өчүп калышы мүмкүн меники. Телеграмга сактап алгыла, распечатка кылып алгыла. Это все ваше. Я специально это все сделала для вас. Давайте, поехали. Кто следующий? Мурзатка. Мурзайым. Оготам. Мурзайым, меники 26 май 1982 жыл. Предназначениемди билгим келет. Элизат айым, 26 май 1982 жыл. 1982 жыл дейт. М, 26, 8. Круто. Эмне иш менен элексиз? Эмне кыласыз? Азыр иштейсизби? Эмне жасайсыз? Мен 7 баланын энесимин, ошон үчүн иштегенге Үйдө. мүмкүнчүлүгүм болгон эмес буга чейин, үйдө элемин. Классно. 7 бала. Каякта жашайсыз? Көлдөн, Ысык көл областындамын. Психологияга кызыгасызбы? Кызыгам. Классно. Атыңызда 2 турбайбы? Түшүнүктүү айым экенсиз. Духовно богатая, понимающая, түшүнүктүүсүз. Духовно богатая, түшүнүктүү, адекватная. Акыры бай болосуз. Билесиз акыры бай болоруңузду. У вас творческая психология предназначения. Ошол сферада эң көп акча табасыз. Все? Жок. Давайте следующий. Рахмат. Жакшы. Меники 18 ноябрь 1995. Личкама жибердиңиз бирок. Ооба. Ал жактан кээ бир сөздөрдү ылгап коеюн дедим элем, не успела, потому что түшүнбөй калышыңар мүмкүн. 18 ноябрь, 11. Ооба. 18 ноябрь. 18 ноябрь. Жыл канча? 18 ноябрь 1995. 9-8 экенсиң. 33-кө чыктыңбы же чыга элексиңби? 30га чыккан быйыл. 30-га 25. чыгасың. Мындай иштерим анткесиң, жакшы акча. 33-кө чыккандан кийин только акчага фокус кыласың. Акча көп жерге уже ооп баштайсың да. Напсиң билим көп эле экен да сенде, напсиң, эмоцияларың көп экен. Бирок коммуникацияң менен жаап кетет экенсиң да. Эгоң, напсиң бийик экен. У тебя очень высокое эго, да? Смотри. Сен менин Бермет Бокоева менин СММ курсумду окуп, убагында кураторда болгонсуң, Бермет менде, СММ курсумда. Кураторда болгон. Азыр болсо Бермет
Берметти Заткан Жусупованын YouTube каналын жана СММ именно кейси бир акчасын алып баруу боюнча коюп койгонбуз. Бермет, сага айтайын дегеним, сен Greenleaf'те жүрөсүң, Ситивойдо жүрөсүң, Байерликте да жүрөсүң, андан сырткары эжекең дагы эмеде Ситивойдо жүрөт. Сен ошо Ситивойдо иштегендердин баардыгына сатуу менеджер курсун сатпайсыңбы? Ошолорго сатсаң, сонун бонустарды аласың да. Тебе нужно им продать сатуу менеджерлик. Бизде номер алып отурбай, сен так Ситивойдо болгондугуң это твой плюс. Incruises'тесиңби, Greenleaf'тесиңби, сен ошолорго сатуу менеджерликти айтып көрсөтүп, доходторуң көрсөтүп, статустарыңды чыгарып, сторис чыгарып, чыгарып, ошол нерселерди көрсөтсөң, ты будешь уже желающих. Выключите телефон, Ирада. До сих пор поведение двум, что ли, мы не знаем, да? Смотри, сен 33-кө чыга элексиң да, иште, тиште, кылгының 33-кө чейин баардык ийгиликке жаратууга у тебя все возможности есть. Напсиң өтө бийик экен, ты хочешь многого, страдаешь из-за того, что все не так, как ты хочешь, да? И тебе что получается? Но сен адекватный экенсиң да, душманың менен деле сүйлөшө берет экенсиң, сүйлөшүп кетет экенсиң, жазат экенсиң да, напсиң бийик болсо дагы, аллилуйя, бешиң бар экен да. Семейное благополучие для тебя очень важно. Короче, 4 бириң бар экен. Офигеть, я не знала, что у тебя 4 единички. Но коммуникация есть хорошая у тебя, это классно. Тебе не хватает дисциплины. Сенде эмне жок болуп атат? Вот нарабатывай. Сен еще 33-кө чыга элексиң да, сенде 7 жок. 7-ни кантип наработка кылам деп айт, жазып ал прям. 7 дисциплина, энергия. Дисциплина, энергия, духовностька келишиң керек. Алтың да жок экен да. Дисциплина, энергия. Анан сенде билим аздык кылат, Бермет. Билим алышың керек. Максаттарың оомасың, максаттарыңды жазгының, максатка акча келет, билесиң да. Тебе не хватает четверки. Отношения не умеешь строить. Башка адам болсочу, мен тиягыман биягыман чыгып, кунзижи деп мен менен мамиле куруп, шудуңдап уже болуп кетмек болушуң керек. Сен болсо жазсам жазасың, лишь бы кундуз таштанып мага жазбаса болду деп качып жүрөсүң да. Мамиле кура албайсың. Карачы, кээ бирөө туалетке кирип, маршрутка кирип деле мамиле куруп деп кетишет. А у тебя нету этой навыка, 2 нету. Потому что бирлерин бар, мына предыдущий бул жакта эже отурбай, мен мамилем жакшы депчи. То есть высокомерный болуп сүйлөсүн, сүйлөбөсө жок деп отурасың. Ну, хотя коммуникацияң бар экен да, но тебе нужно научиться адамдар менен мамиле курганды үйрөнүшүң керек. Ты в отношениях хромаешь, тебе нужно отношения. Иштерим анткесиң, иштечи жерде иштеп коет экенсиң, өзүңдү сүйбөйт экенсиң да, ты мындай не умеешь кайфовать, тревожное состояние, может, у тебя, я не знаю. Акча табат экенсиң, все сливаешь. Смотри отношения с мамой, либо же смотри анализ свой. Хорошо, ты сливаешь все деньги на эмоциях. Акчаны көтпай, чөтпайдын баардыгына коротосуң да, поэтому тебе нужно здесь анализировать. Хорошо? Все, я тебе сказала. Мен сабактарым көр, заводишь дневник, контролируешь свою дисциплину, тайм-менеджмент менен жашайсың, акчаң баарын жазасың. На что ты тратишь, что ты делаешь и так далее. Хорошо? Рахмат. Все. Саламатсызбы Кундуз айым. Саламатсызбы. Мен айтсам болобу? Да, угуп атам. 21 апрель 1983. Вопрос? Предназначение. Пожалуйста. Наставник? Наставник. Топ койгонду билет экенсиз да. Да, наставник, передача знаний. Мен эмне үчүн Айдананы коюп атам же башка адамдарды коюп атам? Окутсун деп коюп атам. Жөн эле адамдарды койгон жокмун да бул жактачы. Анан ваше предназначение это этот. У вас тоже дисциплина хромает. Мээңизде анализ көп экен, эчтеке кылбайт экенсиз. Акча бар экен, акчаны кармаганды да билет экенсиз, мээңиз иштеткенди билет экенсиз, выгоданы карайт экенсиз. Но у вас дисциплина хромает, и энергияңыз жок, бат чарчап каласыз. Бермет, у тебя тоже, кстати, бат чарчап каласың да, у тебя вот это есть. Предназначением деп сурадыңызбы, вы спросили предназначение. Руководитель. Миссияңыз бир экен. Миссия власти одиночества. Ой, мен баш бербейт экенсиз. Өзүңүзгө өзүңүз иштегиңиз келет экен, эч кимди укпай.
автономно. Автономный труд өзүңүзгө иштеген жумуш. Эркекти башкарыңыз менен мамиле менен анан алат экенсиз да, выгоданы. Миссия 1. Миссия 1. Педагог, наставниксиз. Стратег, менеджмент, руководящий должностьта иштегиңиз келет. Справедливое управление, наставник, педагог. Ушул сиздин реализацияңыз. Сиз акылдууз деп ойлойм. Что? Өзүм мугалиммин да. Ошо. Өзүңүздүн предназначениеңиз экенсиз, мугалим. Өзүңүздүн предназначениеңиздасыз, мугалимсиз, үйрөткүңүз келет, акча тапкыңыз үйрөткүңүз келет адамдарды, акылдуу боло бересиз. Акылдуу болуп акылмандыгыңызды ошол аркылуу да кылсаңыз болот, да. Инстаграмда бир нерсе алып барасызбы, блог алып барасызбы же? Жок, эч нерсе алып барбайм. Мен Россиядан келгениме 3 жыл болду. Анан азыр айылда турабыз. Декретте отурам азыр. Смотрите, мындай кылсаңыз болот. Мен насаачылыкка мугалимдердин, наставниктерин алып атам. Мугалимдерди мен насаачылыгым 80 000, 150 000. Мисалы үчүн, эгерде сиз дальше ушу сатууну да жакшы өздөштүрүп алсаңыз, азыр ушуну жакшы өздөштүрүп алышыңыз керек. Кийинчерээк эгерде мен да чыгам, наставник болом десеңиз, мугалимдерге наставник боло аласыз. Же болбосо биринчи насаачылык окушуңуз керек да. Насаачылык окуйсуз. Выключите микрофон, пожалуйста. Сиз өзүңүз именно Инстаграмдан кайсыл сферада мугалимсиз? Орус тили, математика, ошону эле Инстаграмга алып чыгып, орус тилин үйрөтүп, курс ачып, мугалимдер менен иштешип, кийин өсүп кетсеңиз, наставничество окуп, андан кийин өсүп кетсеңиз, Инстаграмды иштетип, баарын үйрөнсөңүз, можете стать мугалимдерге наставник болуп, 15 000ден 20 000ден алып ошол мугалимдерди. Алар онлайнга чыгыш үчүн нолдон баштаганын кажет эмес. Алар бар билимин, орус тил мугалими болсо, ошол орус тилди курс кылып алып чыгат 1000 сомдон. Ошол орус тилди индивидуально үйрөткөн үчүн 10 000ден алып Инстаграмдан упаковка кылып, ошол аркылуу чыкса болот. Же болбосо математикпи, же болбосо, я не знаю, англис тилин үйрөтөбү, же орус тилин үйрөтөбү. Эмне билими бар болсо, ошону эле онлайнга упаковка кылып чыгарса болот, мугалим деле. Бирок алар деле чыгарган күндө дагы сатканды билишпейт. Демек сиз азыр сатууну үйрөнүп атканыңыз бул өзүңүзгө плюс. Түшүндүңүзбү? Ооба, түшүндүм. Ваша Өзүм англис тил мугалиммин. Все тогда, анда англис тил мугалими болсоңуз, мен англис тил мугалимдерин окуткам насаатчылыкта. Мага келер замат, мага келгенде курстары бар болчу, бирок аны насаатчылык ачтыргам. 15 000ден, биринчи 10 000ден ачты, мугалимдерди алды, 10 000ден, 12 мугалим алды, 10 000ден. 120 000 болобу. Андан кийин ошо бардык мугалимдер эле СММди даже билишпейт. СММди, Инстаграм алып барганды, ошо нолдон мугалимдерге бир 2 000 сомдук курс ач деген методология менен ошол 2 000 сомдук курс ачты. Мугалим болсо дагы курс эмес, именно Инстаграмды алып барып, рилс тартканды, бир нерсе кылганды үйрөнчү 2 000 сомдук курс ачкан и насаатчылык ачкан 10 000дик. Андан кийин азыр 15 000ге көтөрдү. То есть эми мугалимдердин нишасында ушундай чектер менен наставник болуп иштесе болот да. Сиздин келечегиңизде азыркы окуп аткан нерсеңиз дагы жакшы. Тем более сиз СММди дагы подарок алат экенсиз. То есть это уже круто, да. Сиз ошолорду жакшы өздөштүрүп, сатууларды жакшы көрсөтүңүз. Даяр болгондо менин насаатчылыгыма келиңиз. Онлайн тарифке эгерде айылда болсоңуз. Онлайн тариф меники 2 айга 80 000, бирок наставничество ачканды, эмне кылганды. Как раз таки ушу сатууну окуп аткандыгыңыз өзүңүзгө эле плюс болот кийин. Өзүңүз сатасыз, өзүңүз куратор болосуз, өзүңүз иштейсиз. То есть это всегда плюс вам. Силер баалуулукту билбей атат окшойсуңар. Бүгүн мага чалып алып, сатуу менеджер курсуңдун запистерин баарын жөнөт, мага бер, мен насаатчылыкка келем. Азыркы өтүп запистериңди дагы бер, анан азыркы умтулуп аткандар дагы көп, да. Они готовы платить мне 150-200 тысяч за все. Представляете? Поэтому сиз билим менен өсчү айымсыз. Запомните, билим менен өсчү. Мен вот видите, как я расту?
атам. Ошондой эле билим жетишпейби, сен эч нерсе чубуп. Все? Рахмат, түшүндүм, Кундуз айым. Я вами Давайте, восхищаюсь. девочки, кто следующий? Мен Эркинбек, саламатсызбы? Мгм. Все, благодарю. Спасибо. Давайте, будьте Можно? активными, делайте сторисы. Чё прям жөн эле сидите, скриншот тарткыла, видео тарткыла, Можно сторис я? жаза. Вот, я сижу. Так, давайте я сторисы сниму. Я. Бизде VIP тарифте разбор жүрүп атат. VIP тариф сатуу менеджерликте мына мондай сонун айымдар менен сонун разборлор бизде жүрүп атат. Айымдар жагып атабы силерге? Ооба. Рахмат. Сонун. Саламатсызбы, Тиги Кундуз? бүгүн насаачылыктагы айымдар менен жолуккандачы мынтип отурам да давай кыл дегендечи жок кылыш керек деп бир күндө 3 рилс чыгарышып сен жаныбызда отурсаң эле кыймылдай берет экенбиз деген угуп атам. Я из саламатсызбы? июля 87. Ага. Айсулуу, вы же приезжали, да? Да, жанды жолугушап келгем. Я вас запомнила. Айсулуу айым, канча эле туулган күнүңүз? 3 июль 87 жыл. 1987. Эмне менен алексиз азыр жашоодо? В поисках себя. Окуу эле келатам. Вот у меня к вам такой вопрос. Реализация предназначения. Где мне энергию брать? Где мне найти себя? Я и онлайн, и не онлайн окуп келатам, и автоинструктор я, и на этого тоже училась на продюсера. Никак себя не могу найти. Мгм. Приходите ко мне на наставничество. Вам в тот раз еще никак Наставник экенсиз. не получилось. Реализация души. Творческая же болбосо монда 15 февралга жетишпесеңиз 15 февраль, 15 март, 15 апрелде насаачылык болбойт. Эмки насаачылык күзүндө бир жолу болот, болду. Башка сатуу менеджерликти по-любому сиз сатуу менеджерликти аябай семичкедей чертип сатканды үйрөнүп алып мага келсеңиз, анда камчы салдырбай сонун результаттарды иштеп кетесиз да. А эгерде бул жакта сиздин предназначение больше ошо наставник, анан еще творческая психология. Эң көп акчаны любой акча көп жерде таба аласыз да, сиз акчага умтуласыз. Наставник, педагог үйрөтүп акча тапкыңыз келет да. А творческая психология сиздин предназначение. Психологияга да эле кызыгат болушуңуз керек. Ооба, Сизде эки кызыгам. жок экен. Творческая психология это что? Это эзотерика, жанагындай нейроарт, жана сүрөт тарткан психология, мен мисалы үчүн нумерология, таро, трансформационные игры какие-то, карты. Вот это все вам кызыктырат да. Ошол нерселерди жактырасыз, каалайсыз, байлыкка умтулат экенсиз, акчага умтулат экенсиз, бай болчу айым экенсиз, сизде акча бар эле окшойт, энергия бар экен, понимание, коммуникация, билим жетишсиз экен. И этот сизде ошо анализ деп ойлонуп көп нерсени кылбай коет окшойсуз. Если на продюсера тем более учились, здесь эме, вам нужно этот блог ведете, не ведете? Нет, начала, но не смогла, бросила. О, да. Мгм. Ваше предназначение больше это быть наставником. Творческая психологияда дагы өзүңүздү өнүктүрсөңүз болот экен. Психологияны мен мисалы үчүн 3 жылдан бери өзүм үчүн эле окуп келе жаткам. Психологияга өзүм үчүн деп келгем. Эми акыркы жарым жыл, 1 жылдан бери анан уже өзүмдү как ошондой алып чыгып атам. Биринчи өзүм үчүн эле келгем. Бирок сиз ошого кызыгасыз, ошол нерсени жактырасыз. На результат иштеп койгонго даярсыз, өзүңүздүн жаныңызды аябай деле иштеп койгонго даярсыз. Не принимайте себя, любви вам не хватает, понимания не хватает, знаний не хватает вам.
Целдерди коюңуз, максаттардын үстүндө иштеңиз. Миссия 8 это творческая психология у вас. Творческая психология еще этот жакшы эме, недвижимость. Недвижимость жана флиппинг, алып сатып, ошондон дагы көп акча таба аласыз. Продажада. Да, я думала, да. Отучиться на это еще. Да. Смотрите, недвижимости азыр сатуу менеджерликти окуп алып туруп, недвижимости барып окусаңыз делечи, личный бренд керек, Инстаграмдан сатышың керек деп айтасыз. Ошон үчүн сатуу менеджерликтин майын чыгарыңыз. Если надумаете, приходите на сатчылыкка. Наставничестводан Инстаграмыңызды полный проскачка кыласыз. Наставничество ачасыз, 30 000 сомдук минимум. Ошол жактан продюсерликке эксперт аласыз. Мени Кандай Заткан Жусупованы продюсерлеп атам, сиз дагы менин опытымды, тажрыйбамды полный алсаңыз болот. Можете все полностью перенять от меня. Как я продюсирую, мен насаатчылыкта бүт эмемди берем. Өзүм жекече иштешем аякта. Сабактарды өзүм өтөм полностью. И ал жакта полный ошо эме кылабыз да. Так, педагог через наставничество, творчество, творческая личность вы. Элдин астында сүйлөгүңүз келе экен. Именно монтип сүйлөп, окутуп баштаганда дагы акча потокторуңуз ачылат сиздин. А так акча бар экен, акча келет экен сизге. Действий нету. Действия азыраак экен. Ошо образованияда көбүрөөк акча таба аласыз да. Это мое мнение. Анан недвижимость алып сатуудан. Бирок именно даже риэлторлор недвижимость алып саткандар, пожалуйста, Кундуз, мен дагы онлайнга чыккым келет, өзүм чыгаргым келет. Үйлөрүмдү через себя реклама тартып сатсам, мага личный бренд керек деп атат. Риэлторлор келип атат. Көрдүңүзбү? Ошондой эле по-любому ал нерсе. Да, анан сиз ошо действие коюшуңуз керек да. Меңизди анализдеп, мына ачтым, баштадым деп коюп кылбай атпайсыз. Ошол нерсени жоюп, действие коюш действовать. Педагог, наставничество у вас, творческая личность, творческая психология. Ага, давайте, кто следующий? Спасибо. Здравствуйте, можно я? Да. Добрый вечер всем. Атыңыз сразу представитесь. Менин атым Эльвира. Мен Жанды жолугушка баргам. Бишкекке. Ысык көлдөн, Караколдон. Дата у меня 31 август. Я вас помню, Эльвираджи. 31 август 83 жыл, 1983 жыл. Анан прежде вот чем запрос вам сказать, я хочу вкратце о себе рассказать. Я банковский сотрудник с 2006 года, почти вот 19 лет работаю в банковской сфере. У меня сейчас 2 детей, и старшему сыну 14 лет, он у меня ребенок с особенностями, с инвалидностью, да. И я сейчас живу в втором браке. И вот когда вот Жанду встречага барганда, Жанду лекцияга барганда, вы же сказали, что я разрушительница, да? И я себя узнала. Первый брак был разрушен. Второй брак тоже был дважды разрушен, и получается через дважды как разрушился, и я вот, получается, вот сейчас у нас 3-я попытка, ну как это уже, с 3-й попытки у нас живем, да, и вот когда вы на лекции это сказали, мен аябай өзүмдү таныдым, да, что я, да, оказывается, могу за один раз именно точку ставить я, умею, оказывается. Запросто. Но поскольку у меня муж уже 7 болгон үчүн, понимающий деп айткансыңар, да, и вот то, что я вот благодаря психологии, то, что я учусь, я, оказывается, вот сейчас иду в плюсе, и, получается, у нас сохраняется отношения, да, хотя мы до этого 2 раза разбегались. И ошондо дагы вот, когда мы ехали сюда, түн ичинде я ему говорю, да, вот то, что ты меня поддерживаешь окуда, он всегда вот, если у меня учеба, тындай-мындай десе, он меня всегда поддерживает, да, жок дебейт. Например, мы в тот раз поехали ночью, и обратно тоже ночью приехали, эме, да, түнү менен 2 бала мененчи, и вот мы все 5 часов, он смотрел детей. И вот я хочу к смыслу сказать, что у меня убагында были разрушения, именно я была в депрессии, балам эметкен үчүнчү, с инвалидностью, кстати, ко мне жаңы эле келди.
эме. И вот у меня, знаете, такой вопрос. Ошол банковский сферада иштеп аткан менен на данном этапе я хочу что-то новое, да, себе. И в этой сфере я работала в кредитном отделе иштегенде, ну, там была начальником кредитного отдела. И вот, получается, уже 3-й год я сейчас работаю в андеррайтинге. И я, вот как вы банковский сотрудник экенин айта берейин, андеррайтинг — это тот человек, который не работает с людьми, да? Я сейчас сама по себе компьютерден эле проектти карайм, одобряю или там отказываю и так далее, да. Но я вот делала анализ, мне кажется, негизи нравится работать с людьми. У меня первое образование учительмин, но по профессии не работала, но я когда вот так банкта отуруп алып ошо кыздар менен отурганда, я когда начала говорить, ой, я по первой Рахмат, Эльвира. и Рахмат. вот по первой Төрттөр профессии вообще не работала дегендечи, ошол мага кыз мынтип айткан, ну вы же зато всех нас обучали депчи. И ошондо вот у меня сейчас, знаете, такой запрос. Мне сейчас обратно предлагают перейти в кредитный отдел, но уже как бы в качестве замдиректора по кредитованию, да, но я не хочу, да. И вот вы говорили, что мен люблю зона комфорта. И я вот не пойму, это моя зона комфорта или я реально сейчас я, например, говорю, что я занимаюсь саморазвитием и ал жактан мага убакыт болбой калат депчи. Или мне Всё, все-таки я вас мен түшүндүм сиздин вопросту. Төрттөрдү токтотпосок булар аябай көп сүйлөшөт. Мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Это кредитный отдел, это вообще не ваше предназначение. Сиз азыр сатуу менеджерликти окуп атасыз. Өзүңүз менен өзүңүз монтип отуруп алып, бияктан WhatsApp'ты күйгүзүп алып, WhatsApp'ты биякта күйгүзүп алып, отуруп алып, монтип иштешкенге бул сонун возможность да. Сатканга, монтип сүйлөшкөнгө бул жака и так далее, да. Экинчи сиздин сурооңуз боюнча, сиздин предназначениеңиз это психология. Сиздин жолдошуңуз 7 экен, 4 менен 7 друг друга прям понимают без слов, да, без эме. Анан вы молодец, то, что 4 это разрушительница брака, 4 это разрушает деген нерсени туура кабыл алып, кээ бирөө бар ушинтип айтып койсоң, мисалы үчүн мен азыр осторожно в словах, потому что кээ бирөөңөр балким психологиядан өмүр биринчи жолу угуп атсаңар, анан ты разрушительница брака, сен өмүр бою курган нерсеңди бир күндө талкалайсың десем, азыр зумдан чыгып алып ыйлап, анан деп мени жаман көрүп, жек көрүп отурган мага кереги жок да. Я даю, как оно есть, информацию и трансформацию даю. Адамга бетке айтып там ойготпосо, кээ бирөө только мени макташ керек. Жок, мен андай эмесмин, мен жакшымын, мен баары менен мамилем жакшы, мен аябай жакшы аялмын, мен билип атам, ар бирөөң өзүңдү жакшы аял деп сезесиңер да, эч ким өзүн жаман ойлобойт. Но как оно есть, говорю. Дальше. Ваше предназначение это творческая психология, ваша просто психология у вас. Вы очень понимающая, баарын түшүнгүңүз келе берет. Плюс вы креативная. У вас креатив, инновация, дизайн, архитектура, IT, креативная такая, сүйлөп акча тапкан адам, сүйлөп акча табат, көп сүйлөйсүз го, ошонун сүйлөгөнүңүздү билимге айландырып, анан болсо кылса болот да. Анан комфортный отношение, эч ким менен урушкуңуз келбейт. Хотя сиз оюңуз менен жанагынтип недовольный боло бересиз, ооба, идеялар көп, максаттарыңыз көп, но эч ким менен урушкуңуз келбейт. Через анализ, успешная 4 экен, 30 турбайбы. Через анализ, билим алгандан энергия алат экенсиз, билим алып, окугандан энергия алып жактырат экенсиз да, ошол нерсеничи 8-9 акча бар экен, сизде иштерман экенсиз. Вам нужно, смотрите, жаныңызды кыйнабай, жаныңызды багып, мындай ушинтип кыймылдайсыз да сизчи. Вам нужно больше, смотрите, сиз өзүңүз 4 болгону менен дагы недостаточно знаний. Чтобы быть психологом, вам недостаточно знаний. Чтобы мен насачылыма келип психологияны алып чыгыш үчүн вам недостаточно знаний. Но вам нужно, получается, психологияны окуп да үйрөнсөңүз деле ошол нерсени сатканды үйрөнүшүңүз керек. То, что вы сейчас здесь, это тоже хорошо, это круто. Сиз недовольный болуп эмес, сүйлөгөнүңүз менен мындай комфортный мамилени сактап каласыз да.
күлүп жайнап комфорт кылып эч ким менен урушкуңуз келбейт, хотя недовольны боло беришиңиз мүмкүн. Дальше. Кредитный отделда вам делать нечего, вам это не надо. Я, оказывается, люблю с людьми, анан это. Вы просто любите разговаривать. Көп сүйлөйсүз, көп сүйлөгүңүз келет. Сүйлөгөн сайын рахат аласыз. Сүйлөбөй бияка калып калса, горлодо ком калып калат сизде. Сүйлөгүңүз келет. Адамдар менен, мудрый адамдар менен комфортный мамиле өткүзгүңүз келет. Андан сырткары, сизге, получается, здесь недостаточно знаний дедим, билим жетишпейт деп атам. Вам нужно отучиться на психолога. Я не знаю, караколдон тапшырасызбы, караколдон келдиңиз мага. Сиз азаматсыз, караколдон келгениңиз, эки балаңыз алып, жолдошуңуз сизди колдоп, караколдон бери Бишкекке алып келген көп жолдошуңуздун колун өп, бутун жууп бериңиз. Вам нужно уважать его. 4 деген оңой менен укпайт еще. Еще ажырашам деп эле турат. Вы друг друга нашли, вот 7 жолдошуңуз как раз таки 4 менен 7 прям момундай журулушкандар да. Прям отличная парасыңар. Потому что сизде биякта, аны бутта. И это реально прям классная парасыңар. Мен сизге айткам, Жандулек 7 болсо жолдошуңуз мамилеси менен мындай кризис менеджер болушу мүмкүн. Кыймыл аракети менен, но он понимающий из 7 экен, 25-я, кажется, вы говорили. Второй момент, у вас предназначение психология. Но психологияда сизде туруктуу жакшы билим жок да покачы. Ошон үчүн вам нужно отучиться. Психология тармагынан да окуй беришиңиз керек. Сатуу менеджери болуп иштей бериңиз, дополнительно онлайндан сатканды үйрөнүңүз. Мына сиз азыр сатып атасыз психологияны. Сизге түшүнүк пайда болуп атат. Демек, сиз азыр барып туруп 300 миңге психологияны 2 ай 3 ай окуп келген күндө дагы 2 ай 3 ай окуп келген күндө дагы балким биз 150 миңден скоро талдоо чеберин чыгарабыз. Ошондо деле сиз психолог деген талдоо, разбор, расстановкаларды үйрөнгөндөн кийин деле өзүңүздү сатканды үйрөнүшүңүз керек. Ошол караколдо болуп алып 2 миңден 5 миңден разборлорду жасаш үчүн вам нужно учиться продавать себя. Так что вы сейчас на своем месте, вы учитесь продавать. Кстати, вы продажник еще хороший, потому что миссияңыз алты экен, это еще недвижимость. Жакшы сатасызчы. Жумшак сатасыз. То есть это вот ваша специализация. Но ошо недвижимость, но у вас больше психология. Психология берип, жакшы акча таба аласыз. Анан өзүңүздү тап, психологияда минимум Instagram аркылуу 100 миң, 200 миңге чейин тапканга чейин банковский жумушуңузду таштабаңыз. Сатуу менеджерликти параллельно алып кетиңиз. Азыр, мисалы үчүн, именно банкта иштей бериңиз, ошол жактан окуй бериңиз, өзүңүздү өнүктүрө бериңиз. Мында сатуу менеджери болуп иштеп баштадыңызбы? Акча табыңыз, ушул жактан акча топтоңуз, алыңыз, iPhone алыңыз, дагы окуңуз, психологияны окуңуз. Башында ушул билимдерди алыш үчүн, окуш үчүн каражат, рекламага, Инстаграмда фотосессия кыласыз, дагы башка нерселер керек. То есть постоянно нужны будут деньги, поэтому вам нужно параллельно работать. То есть здесь нет речи выходить из банка. Хотя сиздин предназначение банк эмес, но сиздин балдарыңыз бар. Сизге балдарыңыз ачка турса мен психолог болом деп кетип калбайсыз. Ошон үчүн дети есть, вам нужно учиться зарабатывать ваш хлеб. Вы сейчас не можете уйти. Баш болуп эле ошол андеррайтинг еще продавать. Анан тиякта отуруп, не пайда сүйлөшүп кечкечи. Вы занимаетесь собой, саморазвитием, отуруп алып иштеп, ошол жактан окуп каласыңыз. Зачем вообще? Не знаю, это мое мнение. Просто кредит, вообще ли банк это не ваше предназначение. И эме дагы, кредит дагы. Ал үчүн мен банкка баргыча азыр базарга чыкканым оң да. Я как оно говорю, ваше предназначение это психология. Сүйлөп акча табуу. Все, поехали. Кто следующий? Кстати, муж молодец, что вот...
Детьми приехали. Рилс тартып берсеңиз болмок, ошонучу 2 балам менен Караколго кантип мен жандуу лекцияга барып келдим деп. Биз жандуу лекцияга деп нарындан келген кыз көрдүңөрбү, стористерди нарындан чыкканда эле тартып баштаган. Биз жолго чыктык нарындан. Биз кетип баратабыз деп. То есть это же классно. Вам надо снять такое, надо проявляться. Биз Караколдон Бишкекке жолго чыктык, билимге мен эч качан эме кылбайм деп. Надо было вот так прям рилстерди мынтип ролики снять, үстүн баарын кошуп туруп, үстүнөн эме текст менен наложение кылсаңыз болот. Мына Айдан мисалы үчүн нарындан 6 айлык баласы менен келген жандуу лекцияга, баласынын подружкасына каратып коюп, менин жандуу лекцияма келген. Ошол жакта отурган, сүйлөгөн, мага жагып калган. Кел менин командама, кел иште деп мен предложение кылгам. Вот так и появляется. Бул эмнени билдирет? Кудайдан сураган нерсе, Кудай жаратканым адамдар аркылуу берет силерге. Анан үңүрөйүп, сүйлөбөй, сын тагып отурсаң ким сага келет? Поэтому ачылып, адамдар менен сүйлөшүп, коммуникация кылганды үйрөнүш керек. Так, следующий кто? Мен Калыбек кызы Перизат. Саламатсызбы? Ага, Перизат. Саламатчылык. 30 октябрдан. 1992 жыл. 92. Ооба, 30-10-92. Ага, Перизат айым угуп атам сурооңузду. Мен деле ошо өзүмдү кайсыл тармактан мындай таап кете алам деп суроо берейин деп аткам. Көп эмелерди окудум. Мына 4 Мисалы үчүн угуп атам. Товар да саттым. Өзүм повар болуп да иштейм, кээде АВС чыгам да. Өзүм негизи социологмун, бирок ал эчтеке иштеген жокмун ал жумуштачы. Ошо кайсыл тармакта мындай иштеп көп нерселерди ойлойм, бирок ошо ишке ашпай калат да. 30 да. Профессиональный охота, оценка технологий. Классно. Перизат айым каякта жашайсыз? Балыкчы. Сонун. Эгерде жанагы именно шеф-повар болуп иштей алсаңыз, ошол нерсени дагы үйрөтсөңүз болчу да экен. Сиз креативная турбайсызбы? Üşçeti менде повар Алия Элебесова бар, как раз таки. Өлө бат кыймылдайт да, энергичная. Еще именно шеф-повар на выезд курсун алып чыктык, 50 миңден алып чыктык, андан кийин 35 миң кылдык, 50 миңден алып чыктык, 80 миңден алып чыктык. 2 айлык насаатчылык курсун ошо именно повар на выездтерди окутуп туруп чыгардык да. Ал нерсени ал мурун бесплатно окутуп, 10 миңге окутуп жүрчү экен, анын баарын упаковка кылып туруп 50 миң, 80 миң кылдык. Андан кийин уже 3 айдан кийин уже 35 миң, бирок 1 ай кылып койдук да. Мурункудай 2 ай эмес, курс кылып койдук. Жакшы үйрөтөт. Еще и миссиясы жети. Сиздин миссияңыз жети болуп бараткан турат. Жолукчансызбы? Вы покрытая? Жок, мындай эле үйдө жүргөндө салынып жүрөм. Классно. Этот креативная у вас, креатив. Именно үйрөтүп. Эгерде жөндөмүңүз бар болсо, тамак жазуу боюнча кыйын болсоңуз, спец болсоңуз, салаттарды, тамактарды жакшы жазасаңыз, ошол балыкчыда жүргөн аялдарды үйрөтүп, мастер-класстарды жасап, торт жасаганды үйрөтүп, мага камыр жайган же болбосо үйрөтүшүңүз. Еще сиз энергичныйсыз да, энергичныйсыз, сүйлөп, үйрөтүп, акыл үйрөтүп эткенди жакшы билбейм. Билбейм, 5 миңден, 10 миңден алып туруп ошол жактан аялдарды үйрөтөсүзбү? Ушундай, ваше предназначение это педагог, наставник болуу. То есть үйрөтүү дегенди билдирет да, түшүндүңүзбү? Мисалы үчүн мен силерге үйрөтүп атпаймынбы? Үйрөтүп атам. Мен үйрөтүп атам, потому что менде билим бар. Билим бар, жөндөм бар, компетенция бар. Сизге ошо билим тройкага ты недостаточно умная, билим жетпейт дегенде ыйлап кетиши мүмкүн, но чындап эле сизге билим дагы жетишпей жатат. Понимаете, да? Эгерде сиз
дальше эгерде сиз дальше ушундай шеф-повар на выезд болом, ушунда алып кетем. То есть мен силердин баарыңарды кармай албайм да, сиз өзүңүз үчүн деле окуп атышыңыз мүмкүн. Туурабы? Сатуу менеджерликте өзүңүз үчүн, өзүңүздүн кызматтарды сатыш үчүн. Демек сиз дальше мен шеф-повар на выезд болом. Бишкекке квалификацияга барып 1 ай окуп келем деп, мисалы үчүн, Алия Алибесова менин экспертим, шеф-поварга келип үйрөнүп, дагы да жаңы техникаларды үйрөнүп алып туруп, балыкчыга алып барып, аны дагы жайылтып, андан кийин может быть ошол жакта жаныңызга 1-2 айымда алып 10 миңден үйрөтүп или 15 миңден үйрөтүп ошол нерсени кыла алсаңыз, плюс еще балыкчыда жашасаңыз деле ошо айфон көтөрөсүзбү көтөрбөйсүзбү билбейм, ошо айфон менен фуд-блогер болуп мастер-класстарыңызды сатсаңыз, анда бул дагы жакшы. Бул дагы жакшы. Сиз мугалим, ошо наставник, педагогсуз да. Анан кыймыл действия жетпейт экен сизге. Сиз дисциплинага түшүп, кечке эле анализден чыгып туруп, действия. Просто меңиз деле анализ кылып бизнес ачтым, бизнес ачтым, дүкөн ачтым, анан макаронный лавка ачтым, анан кулинарный лавка ачтым деп оюңузда эле жүрө бербей, кыймыл аракетке түшүңүз керек. Кыймыл жок экен. Кыймыл аракетке дароо түшүшүңүз керек, результат көрсөтүшүңүз керек. А сиз болсо я умная, но бедная деген ушул сизсиз да. Ошо жүрө берем да, ойлойм көп нерсени, бирок аткарбайм. Аткарбайм да. Аткарбайсыз да. Я умная, но бедная. Болот го, я умная, капец, я умная, я умнее всех, акылдуумун, билимим бар деп, действияда жоксуз, акчага келгенде жок. Поэтому вам нужно действовать. Вам нужно действовать, что действие кылып, дароо действие кылып, анан билим жетишпейт экен, дисциплина жетишпейт экен. 33-төсүзбү? Ооба, 33. Страдаете, да? Сейчас мындай страдания болгон жоксузбу? Изменения болуп внутренний? Жок, наоборот, мындай баянтан бери мындай эмне кылаарымды билбей эле үйдө отуруп уже тажай баштагамда, могу курска келгенде уже мындай өзүмдү жакшы сезип, башкача сезип калдым. Иштегенде жагып атат окшойт, аябай иштеп атам да мындай. Вот вы страдали же, вам было плохо, да, а потом раз курска келип жазылдыңыз, у вас трансформация идет. У вас трансформация идет. Мен айтып атпаймынбы, былтыркы годум, у меня был год 7. У меня внутренние страдания болду, дароо барып окуп баштадым. Дубайга барып окудум, Турцияга барып окудум, дагы курста окудум. Эмне үчүн окудум? Чтобы ол страданиядан чыгыш үчүн. Вам нужна дисциплина. Сизге аябай дисциплина керек, хаос в голове. Ошон үчүн окууга келдиңиз да, азыр сиз еще окууга келип, билим алгандан энергия аласыз, энергияңыз көтөрүлөт эле. И вам вот это азыр көтөрүлүп, дисциплинага түшүп жыргап атасыз да. Билим алган сайын жыргайсыз. И билим алган сайын энергия аласызчы. Вы всю жизнь будете учиться. Өмүр бою окуп, энергия алган айымдардансыз. Мен да ошондоймун. Анан, смотрите, да, вам нужно, смотрите, бияктан жакшы, да, это касается всех. Баарыңыздар эле азыр алып аткан билимди жөндөм, жаңы кесипке болуп атасыздар, аябай жакшылап иштегиле, сатып үйрөнгүлө, сааткыла жанталашып. У вас возможность есть, номер качан берет деп күтпөй эле, тигине сетевойдо, мен ар бирөөңүздү билбейм, но сетевой статустарыңар бар, статуска коюлчу нерселерди коюп, жазап, күнүнө 4 зум болуп атат, бизде аудио практика болуп атат, бизде ушундай кирешелерге чыгып атышат, бизде ушундай окуп атабыз. То есть мен гет курсумда көрүп аткан сабактарымды мен көрбөй элемин стористерде. Отметка жок же отметка кылганды билбейсиздерби? Ачык айткыла. Араңарда бар экен отметка кылганды билбегендер. Көрсөтүп, жазап, саткыла, сатуу менеджерлигин саткыла. Повардын курсун сатабыз жакында, продюсер курсун сатасыңар жакында. Мисалы үчүн сатчу нерсе толтура. Бул кошумча жумуш да? Кошумча жумуш, это вам реально круто. Ана мисалы үчүн үйдө отурган 5-6 баласы менен мына Айдананын балдарын көрдүңөр, 97-жылкы кыз, 4 баласы бар, эмчекте 6 айлык баласы бар. Адинайдын дагы 4-5 баласы бар, эмчекте кызы 1 жашка чыкты мына. Карагылачы, алар мисалы үчүн үйдө отурган айымдарга иметь такие зарплаты, работать это отличная возможность. Поэтому вот хороший, именно жакшы прям периодда силер чечим чыгарып келгениңер сонун болуп атат да. И тем более у нас повышение цен, эмки поток бир эле тариф 15 миң. 15 миңдик сатуу менеджерин сатсаңар, 3-4 адамга күнүнө 3 адамга сатсаңар, у вас почти 7 тысяч, считайте. Ошол сиздики предназначениеңизди айттым. Это наставник, педагог, именно обучение кылып, сүйлөп. Бирок ошол адамдарга сүйлөп бериш үчүн сизге билим алышыңыз керек, көрдүңүзбү? Билим алган сайын өзүңүздү жакшы сезип турасыз. Давайте, кто
чоң рахмат. Саламатсызбы, Эркинбекова Фарида? Вот там, я вас не вижу. Көрүнбөйт азыр. Не көрүнбөй калды? Жаңы эле көрүнүп аткам да. Давайте, кто следующий тогда, пока вы камеру включайте. Кто следующий? Саламатсызбы, Кундузайым, жана кечер менен. Саламатсызбы, мен Мгм. Омакеева дейм. У меня тоже жалкоо дисциплина жок, ошондайдан бери талдап келатам. Эми ушул жылы баштайм, эртең баштайм деген у меня тоже ушундай шылтоолор көп да. А если я действую, айткандай Мгм. акчалар келе берет. А акча жок калса мен отура албайт экенмин, вообще отура албайм. У меня должны Акча лежать жок. в кошельке деньги. Акчаны карап турушум керек, чын эле. Ушундай да. Сегиз, да. Сегиз, да, вы... 8-8 у вас, по-моему, дата канча эле? 26, 12.86. Мгм. Жалкоорок турбайсызбы сиз менен? Жалкоомун. Действия жок, у меня тоже башым мээм чачырап кетейин дейт от идеи. Но өзүм жалкоо болуп атам да. Ну, сейчас мына баштадым, быйыл баштайм, Сиз болду. жалкоосуз. Жатып алып, жатып, уктап, күндүз деле уктап коюшуңуз мүмкүн экен. Уктап да коет окшойсуз. Жатат экенсиз. Сегиздердин ичинен жалкоо эң жалкоо сегизсиз да. Сегиздер обычно күнү түнү иштей беришет, кара жумуштан качпайт, бирок сиз жалкоо сегизсиз, еще творческий мындай понимающаясыз да, ошон үчүн жумшагыраак турбайсызбы? Сегиздер даже түнү укташпайт да, түнкү 2-3 чейин иштеп, эртең менен 7-де туруп кайра иштеп анан сиз мындай жалкоорок Мурун сегиз экенсиз. ооба, көп ушул 2-3 чейин баланы коляскага терметип алып, ушу роддомдо жатканда да ошо онлайнда биринчи СММде келдим да анан ошентип аябай окудум, ойбай тим эле күйөөм урушуп аягында эмне отурасың, эмне эле каяктагы эмнелерди эле көрөсүң, энең дурайын такыр ошолорго кошулуп келип болуп калмай болдум деп азыр уже көнүп калды уже. Бияка отуруп мен чай иче бергиле, мен сабак азыр биякта сабак болуп атат деп. Они сами покушали. Анан болду баштайын ошол моменттерде кантип иштечү элем, азыр дагы ошентип баштайын окуйм, болду, хватит уже деп атам да. Күндө эле ушундай болуп калат. Я вас поздравляю. Быйыл еще больше будете страдать. Быйыл будет депрессняк, может, у вас. Я вам рекомендую мамилени бузбой эчким менен. Если даже эме болсо дагы оставлять дверь приоткрытая, мамилени сакташ керек да. Любой адам менен мамилени сактап калыш керек. Мамилени сактап калышыңыз керек. Анан түшүнүктүү айым экенсиз. Жумшак эле айым экенсиз, хотя акчаны жакшы көрөсүз. Акча түгөнгөндө эле көчүп көтөрөт болушуңуз керек, а так жалкоосуз. Уктап да коет экенсиз. Комфорт, деньги любите, да. Но здесь, смотрите, кеп ошо дисциплина жетишпейт сизге, бат чарчап каласыз, энергия жетишпейт. И этот билим аздык кылат сизге, билим жетиш. 8 в минус экенсиз да. Билим жетишпейт, максаттарыңыздын үстүнөн иштешиңиз керек. Мен ким боло алам, эмне кыла алам деп атпайсызбы, ошол да. Анан сиз более мындай психологияга да көп жакыныраксыз. Творческая психология у вас предназначение, продажи, ниша, недвижимость, ушул сферада. Любой сферада, там, где большие деньги, вы можете себя реализовать. Өтө күчтүү айымсыз. Күчтүүсүз. Вы очень сильная. У вас данность Самары Кеңешевой. 8 экенсиз. Бирок сиз түшүнүктүү экенсиз, духовно богатая. У нее 17, 26. Жумшак, акча. То есть дайыма акчаны ойлойт да. Мен мисалы үчүн азыр бир нерсе кылып же машинаны где-то что-то поцарапаю, сразу буга азыр деген 50 миң кетет, болот. Чийип келдиң 50 миң кетет. Астын бир нерсени сүзсөң, бул кымбат машина 3-4 миң доллар кетет. Сразу ошо акчаны ойлойт да. Практичная. Билим жетишпейт, максаттардын үстүнөн иштешиңиз керек. Анан вы жадная, вам надо отдавать знания. Отдавать надо. Бериш керек да. Жадность бар сизде, сараңсыз.
сараңсыз, өзүңүздөн дагы аянасыз, надо будет. Билимден аянасыз, тапсаңыз дагы өзүңүзгө арзан крем аласыз, кийим аянасыз, өзүңүзгө убакыттан балким аянасыз, но вот бирок алтылар бар экен, сүйчү жерден сүйүп коет экенсиз, акыры бай болом деген ой бар экен сизде, баары бир бай болом деп. Жумшак, шашпай, мындай жаныңызды карап, аяп, уктачу жерден уктап, жаныңызды кыйнабайт экенсиз. Жаныңызды бакканды билет экенсиз. Но этот, вам нужно, төртүңүз жок турбайбы, ошо отдавать знания. Творческая психология, предназначение, кызыгат экенсиз ошол нерсеге, түшүнүктүү экенсиз. Стратег, сильная личность. Просто ошо жана дисциплинаңыз жоктугу, билим аздык болуп атат сизге, билим аздык кылат. Вам нужно снять корону и делать, просто начать действовать. Анан тапкан акчаңыздын берекеси жок, же болбосо чачасыз да, рационально. Рационально колдонгонду үйрөнүшүңүз керек, же туура эмес башка бир нерселерди да алышыңыз мүмкүн. Атыңызды билбейм, атыңызды канча деп эсептеп бериптир? Мимия деп, Мээрим. 3 экен. Атыңыз 3 бекен? Ооба. Солидность. Менин атымда 3 карасаңар, мага оңой менен адам келе албайт. Солидный, холодный. У вас мужская энергия. Көрдүңүзбү? Солидно. Сиз со стороны, вы знаете, как вы выглядите? Очень строгая, мумтип Да, турганда все көрүп. так говорят. Айтышабы? Элдер айтышабы? Айтат. Ана сүйлөшө келгенде, такая дерзкая, анан эмне коркуп тияктан эле караганда уже жаныңа келе албайт дегенчи. А так сүйлөшө келгенде, оказывается, ты не такая дешет да. Мягкая. Да, понимающая, мягкая. Понимающая внешность ошондой, мен ошентет, стела көрүнөт, мындай солидный, эме көрүнөт деп. А по жизни я не такая, да, жөнөкөйүм, да. То есть сама по себе унчукпай өзүм ишим кылып жүрө берем, эч кимге тийишпейм менчи. Но внешность ошентет. У вас такая больше мужская энергия. Я вам сказала, да, любая сфера, где есть деньги. Акча көп жерде сиз барсыз да, ошол жака умтуласыз. Но больше ошо эме любая сфера там, где есть деньги. Сегиздер, любая сфера там, где есть деньги у них. И плюс творческий психологияга кызыгат экенсиз, ошо психологияда көп акча табылат, получается, вам надо с нуля и так далее, тому подобное. Но любая сфера там, где есть деньги, давайте, да, инструменты. Духовно богатая, 26 болгондуктан ошо психология сферасы сиз ишти аягына чейин чыгарып можете довести, вы видите конечный результат аягын, иш кандай акыры бүтөт билет экенсиз. Из-за того, что у вас дисциплина хромает, и анча мынча адам керсейип сүйлөшкүңүз келбегендигиңиз, интроверт, жакса сүйлөйсүз, жакпаса сүйлөбөй коесуз, түнтүнөсүз балким. Ошол нерселер вам мешает. Дисциплина, энергия жок, чарчап и билим аз калат. Билимдик аз, билим аз. Достаточно знаний, окуй эле келатам дешиңиз мүмкүн. Психология сферасында, мисалы үчүн, вам недостаточно знаний. Мисалы үчүн дагы продюсер номер 1 болуп, эмне үчүн караколдо жүрүп деле продюсерлик алып, мисалы үчүн жакшы результаттарга эметип, действияга ошо дисциплинаңыз дагы хромать этиши мүмкүн. И еще каждый раз надо улучшать эти знания. Учиться надо. Вы же видите, я бир жолу окуп алып эле продюсер номер 1. Сиз насаатчылыкка да, вы можете прийти через Cash2You, M+ менен насаатчылыкка келчү даяр айым экенсиз. Насаатчылыкка келип окуганга даяр айым экенсиз. Что могу еще сказать? По цифровой психологии 2 айлык 15 миңдик түшүнүп, ошол нерселерди үйрөнүп, үйүңдө колдонгонго, жашооңо колдонгонго. Психолог болуп иштей албайсың, это карма, да, мен сертификат, эч нерсе бербейм, бирок үйүңө балдарың менен, жолдошуң менен ошол дисциплина, бардык нерсеге колдонгонго 15 миң сомдук 2 айлык курсум даярдалууда. Негизи айтып атам да, кийинчерээк может ошол жака дагы окуп алсаңыз болот. Но вам прямая дорога — это наставничество. Сиз даярсыз насаатчылыгыма, менин насаатчылыгыма даярсыз. Онлайн тариф менен
чыгарсаңыз болот. Сиз өзүңүздү чыгарбайсыз, укпашыңыз мүмкүн. Я көбүрөөк түшүп, состояние болуп барам. Быйыл сомневаться этип ушинтишиңиз мүмкүн да. Бат депрессияга түшүп, кайгырып, душка түшүп, ойлонуп, сомнение болушу мүмкүн. Старайтесь сохранить отношения. Мен сизге, по-моему, гайдка жөнөттүм, год-два деп. Два это что? Силерге экини түшүндүрүш үчүн тиякта бир эжекебиз айтты го, мен аябай түшүнүктүүмүн, мамилем сонун депчи. Поведениясын түшүндүрүш үчүн аз силерге айтам. Менин мобилографым мага измена кыла берсеңиз болот. Главное, мага онлайнга чыкканга мешать этпеңиз. Мен сизди түшүнө берем, измена кыла бериңиз. Бирок 18ден өйдө болгон кыз болсун. Измена кыласызбы, башка менен гулять этесизби? Мага главное, мага онлайнга чыкканга мешать этпеңиз. Мен баардыгын түшүнөм деп атат. Двойкалар ошондой түшүнө беришет. Даже через себя. Поэтому жана мен аябай түшүнүктүүмүн. Менде экиңиз жок экен десем, кээ бирөө укпай атпайбы? Мисалы үчүн укчу жерин угат, укпачы жерин укпайт. Ошон үчүн единичка глухая, немая, тупая. Укчу жерди угат, укпачы жерди укпайт деп баш бербейт. Нет, я не такая дейт. Дальше что? Все, я вам сказала, мири моим. Приходите на наставничество. Да, я Насаатчылыкка хочу. келиңиз. Рахмат. Да, насаатчылыкта психологи, бо 15 февраля. Ваш уровень не сату менеджеры, ваш уровень наставничества. Но вы молодец. Сату менеджерликте азыр коронаңызды чечип иштеңиз, үйрөнүңүз, жазаңыз, аткарыңыз практикаларды, потому что это вам нужно. Дальше поехали. У вас, да, у вас вот это все, iPhone. Анан сизди сколько знаю, 3-4 жылдан бери эле сизди тааныйм. Баягы эле фотосессияңыз аз алмашпайт. Өзүңүздү же эмне 8 өзүнөн ушунча, даже менин күйөөм акча табат, өзүнөн курсе албайт да. Мага жакшы, конечно. Мага жагат да. Башка эркектерде болуп таап алып бильярд ойноп, достору менен кетип калып, короздонуп кийинген мага кереги жок. Мага жакшы. Бирок аял кишисиз го. Сиз өзүңүздөн аянып атпайсызбы? Даже 4 жылдан бери бир фотосессия менен жүрөсүз да. Ё-моё. Это что такое? Өзүңүздөн 5000 аянасызбы эмне? Ошол силердин курска барганда, СММге барганда, наверное, ошондо кылган болушум керек ошону. Или наставничество. Ошондо, и то ошондо. И то ошондо кылсаңыз керек. Ага караганда күйөөм бир алганда 4-5 турсунда бир алат дегенде. Өзүм аянып отурам. Я же говорю вам. Ага, все, ладно, давайте. Ошол жаман да. Потом у вас нету, видите, мисалы үчүн мен айданан айтып атам го сразу, машина алгының күйөөңө бербей, акча 1 сом бербей, машина алгының деп. Потому что биз мээге сигнал беришибиз керек. Мен иштедим, монча акча таптым, мен өзүмдү сыйладым. Дальше еще дене дагы, о, давай деп, еще больше хочу деп баштайт. То есть еще мотивация будет зарабатывать, да? Поэтому вы не даете такие мотивации своему мозгу и телу, поэтому и выгораете. Поэтому вы и без энергии, и без сил. Поехали, кто следующий? Беркинбекова Фарида. Так, кто у нас? Беркинбекова. Ага, вот там. 25.01.1992. 25.01. 1992. Ага, Фаридайым, эмне иш менен алексиз, эмне кыласыз? Мен азыр бухгалтерияда иштейм, бухгалтер болуп. Ага. Анан кайсы чөйрөдөн акча көбүрөөк табам депчи. Аты 8 экен, көрдүңөрбү? Акча говорит. Понимающая очень. Канчадасыз? 33. О, как раз у вас переход, да? Миссия 2.
Нерешительная. Эме да, азыр энергияңыз алмашып баштады, у вас миссия вступила. Нерешительная, мямля болуп, колман келбейт, болбойт деп сомнениялар башталышы мүмкүн, у вас как миссия вступила. Сомневаешься, нерешительная болуп. Раньше такая самоуверенные действия, понимающая вы изначально ли, но дуальность началась у вас, да, идея көп. Коммуникация бар экен, жакшы. Максаттардын үстүнөн иштеңиз. Действия, цели вам нужны. Төртү жоктор дайыма мен ким боло алам деп мага келишет да, мен ким боло алам деп постоянно элестетиңиз. Максатыңыз жок, сиз сурап жүрөсүз эле, мен ким боло алам, мен ким боло алам, как я себя. То есть вам нужно над собой работать так, чтобы максаттарыңызды жазып. Бул жылга максаттар ар бир айга барбы, эмдиги жылга, 5 жыл, 10 жыл максаттардын үстүнөн иштеңиз. Анан атыңыз 8 экен, бирок матрицада 8 жок экен да. Деньги, да, вы хотите денег, но денег нет, анализ нужен, самоуверенные действия. У вас, смотрите, семерка либо глупая, либо гениальная. Вы самая понимающая, успешная из всех семерок. Жетилер либо гениалдуу болот, либо глупый болушат. Анализ жок, кыймылдашат, самоуверенные действия. Бирок жетилердин ичинен сиз өтө акылман, акылдуу, түшүнүктүү жет экенсиз. Түшүнгүңүз келет экен. Плюс фартовая коммуникация, душманың менен деле сүйлөшүп кетесиң, сүйлөшүп сата алган, семейный благополучияны тандаган айым экенсиз да, адекватная экенсиз, адекватная, понимающая. Не любите критику, не хотите, чтобы вас критиковали. Такая только признание, только похваланы ждете, да? Ошо максаттар жок, оомасыз, работайте над своими целями, поставьте свои четкие цели бул жылга. Так, она здесь, нету ее. Мен чыксам болобу? Же Так, кто у нас следующий? уруксатпы? Вообще-то я. Прям сопротивление какое-то, она прям вылетела, да? Интернет начал. Ага. Вот там. Я слушаю, кто? Ак жолтой, да? Саламатсызбы? Меники 02-12-1995. 02-12-1995. Слушаю. Мен дагы ошо өзүмдү таппай азыр изденип жүрөм. Энергия жок менде. Страдаете, что ли? Депрессии? О, Ооба. 2-2. Да. Не страдайте. Депрессияга бат кирип кетчү айым экенсиз. Депрессивная такая. Ну, хотя, слава богу, коммуникация бар экен сизде, понимающая экенсиз. Идея, стратегическое мышление. Денег нет у вас. Действия нужны, работать нужно, анализ нужен. Анан эме баарынын түшүнүп эле өзүңүздү экинчи акыркы орунга койгонду токтотуңуз. Научитесь. Бирдин жанына ийгиликке жетесиз. Бирдин жанына барып эле ал айтканды кылып, ал жасаганды жасасаңыз, ал айтканды жасасаңыз ийгиликке жетесиз. Смотрите действия единичек. Смотрите на меня. Вот почему я беру двоек на работу, они исполнительные. И вам нужно научиться быть вот лидером. Өзүңүздүн өзүңүздү культивировать эткенди үйрөнүшүңүз керек. Өзүңүздү чыгарганды. Сомнительная, өзүңүз нерешительная, колман келбейт, я никто, я лох, я там лохушка, ой, болбойт, деген адам сизсиз, да? Колман келбейт, нет, я не смогу, я никто. Но вы хороший психолог. Ваше предназначение больше психологии. Через отношения мамиле бузгуңуз келиши психолог чыгат сизден, но билим жок да, билим жетишсиз экен. Сиздин предназначениеңиз это психология. Мисалы үчүн сиз отуруп алып, адамды угуп 5 саат түшүнүп, анын абалына кирип, это вот это про вас, да?
Это про вас. Как раз-таки сейчас у вас есть все возможности билим алып, окуп, дисциплина жок экен. Двойкалар медленные для меня. Жай кыймылдап, суроо берсең 3 күн ойлонуп жооп берип, чечимди 3 күн, 5 күндө чыгарып, э, ушундай да. Сиздин эки, менин мобилографым эки. Кунзижи сүйлөгөндү да, кунзижи жолугуп сүйлөшүбүз керек. Ай, эмне айта бер. Нет, жолугуп, көз көзчүп, кармашып сүйлөш керек. Андан сырткары отуруп алып, жакшы мамиле кылган үчүн дагы я делаю вклад деп ойлой берет да. Мисалы үчүн сиз двойкасыз, күйөөңүз 8 деп коелу да. Анан сиз айтып атасыз да, мен балдарды карап атам, күйөөм кеч Чыгып кетти окшойт э? Же чыккан жокпу? Угулбай калды. Сиз ойлойсуз ошол мамиле менен жакшы түшүнгөнүм үчүн мамиле кылып, жакшы түшүнүп атам, үй бүлөгө вклад кылып атам дейсиз. Жолдошуңуздун качан туулган күнү? 2 декабрь 90. Жок, мен Башкы видеода кимде? айтып аткан. 26 март 1994. Мына сага как раз таки угадала, что он 8. Ал 8, мен акча таап атам, сен үйдө отур, то есть мына күйөөсү 8, өзү 2, да. Бул ойлоп атат, мен түшүнүп атам, жакшы мамиле кылып атам. Я вкладываюсь в отношения дейт. Ал айтат, ал болсо только акча менен көрөт результатты. Көрдүңүзбү 8дердин кандай сүйлөп атканын үстүдөгүлөр? Они говорят деньги деп. То есть, поэтому, чтобы ваш муж как-то понял, потому что ал үчүн, мисалы үчүн, как вам объяснить? Мына мен 8 дейин, күйөөм 2 дейин сиздей болгон. Анан күйөөм Кундуз жакшы иштеп алсын, түшүнүп атам, мен претензия кылбайм, колдоп атам, түшүнүктүүмүн, урушпайм, кыйкырбайм, жардамдашам. Демек мен дагы результат кылып атам. Мен үй бүлөгө дагы мындай жакшы вклад кылып атам деп ойлойт да. А мен 8 болсом айтам: какого черта, где деньги? Где деньги? Акча. Мен 8 болсом только акча менен көрөм результатты. А вы как двойка ойлоп атасыз, я тоже вкладываюсь в семью, балдарды багып атам, карап атам, күйөөмдү түшүнүп атам, жакшы мамиле кылып атам, мен аны түшүнүктүүмүн, аны покладистаямын. Двойки хорошие жены, самые лучшие жены это двойки. Вот, поэтому он видит результат только в деньгах. Сиздин предназначениеңиз это психология деп айттым, колдон келсе деньги, идите в психологию больше учить. Мен сиздин предназначениеңизди айттым. Жакшы сатып алат экенсиз, бирок медленно экенсиз, жоголуп кетме жай кыймылдайсыз. Еще почемучкасыз, 1-2 күндө жетет болуш керек. Мындай акыр по урокам, я не знаю, да. Дальше что 8 муж күйөөңүзгө Кудай жөн эле 8 берген жок да сизге. 8 деген акча, да, вам нужно научиться, как он действовать. Он же трудоголик, пахарь, он только деньги, акча деген адам. Вот вам не просто так муж вам, Бог вам послал 8. Это ваша карма, это ваш дегендей. Ваше предназначение это больше психология, либо дипломатические отношения, дипломат. Коммуникация жакшы экен, семейное благополучие ойлойт экенсиз, коммуникабельное. Эме да, алдыгы жаман негатив ойлордон кетиш үчүн вам нужно прийти в дисциплину. Билим жетти, дисциплина жок. Негативный ой кеттиби, дароо эшикке чыгасыз да басып баштайсыз. Ходьба менен алек болушуңуз керек. Балдарыңыз канча да билбейм, кичинекейби, чоңбу, анда күндүз эшикке алып чыгып, прогулкага алып чыгасыз. Дальше негативный мысли келдиби, дароо эшикке чыгып, физическая нагрузка это ходьба.
Кечинде тренировка кыла аласызбы? Барыңыз үйдүн жанына фитнес-центрбы, йогабы, танцевы, восточный танцевы. Вы очень такая сексуальная, такая понимающая. Мужчины любят двоек девушек, они красивые, очень мягкие. Сүйлөгөндө да жумшак сүйлөшөт. Мына деп мындай турган эле уже мягкий, да? Эркектин энергиясы жок сиздечи. Поэтому ваш муж, наверное, полюбил вас. Ошол. Так, биз Фарида айымды менен бүтүрөлү, Фарида айым, давайте ваш вопрос. Мгм. Фарида айым у нас 7 и дело миссия, сомнение. Менин подружка 2, 7-2, миссия 2 болгондон кийин дус. Я не самодостаточная, я өзүм жалгыз эши вообще бессильная болуп калдым дейт да. То есть для 7 тело храм, миссия 2 вступила, уже эле как будто не самодостаточная болуп, өзү жалгыз кыла албай, колуман эч нерсе келбейт деп страдать этип баштайт уже. А вот Ак Жолтой тоже страдает, потому что мени эмне үчүн эч ким түшүнбөйт, мен баарын түшүнүп атам го, я же такая понимающая, меня никто не понимает, дейт болуш керек, меня никто не понимает, деп, может, страдает тоже, да. Поэтому ей нужно получать знания и действовать. Жанагындай негатив ойлор келип баштаганда эле дароо эле вы не обязаны всех понимать. Но сиз эмессиз, манипуляторсиз тоже. Есть такое. Фарида айым, сиздикин айттык, миссия 2 дедим. То есть миссия 2 это мгм. Через отношения. Ак Жолтой айым мамиле куруп выгода алгысы келет, адамдар менен мамиле түзгүсү келет, адамдар менен сүйлөшүп, таанышып, мамиле кургандан ырахат алат. Фарида айым, сиз дагы ошол нерсеге жакынсыз. Дипломат, психологсуз. Дипломат и психолог вы. Через йогу, сиз эмне Фарида айым, йога же мындай денеңиз менен алексизби, же диетада отурасызбы, же эмне фитнеске барасызбы? Вы как-нибудь свое тело как-то развиваете? Вы понимаете? Үйдөн эле. Ооба, үйдөн. Сиз денеңизди канчалык көп дисциплинага салып, өзүңүз дагы денеңиз менен алек болуп, именно ходьба, спортко дагы жакын болуп, канчалык көп басып, денеңиз менен иштесеңиз, ошончо көп акча келет. И плюс билим алышыңыз керек. Вам нужно постоянно всю жизнь учиться. Если вы хотите больше денег и трансформацию, через обучение трансформация алыңыз. Потому что вы в кризиске батып дагы страдать этип башташыңыз дагы мүмкүн. Ваша реализация души через йогу, через тело. Вы духовный практик, вообще айтам, да, предназначение. Творчество, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, сервис, туризмде реализация у вас. Так, креативная индустрия у вас, юриспруденция, эффективное управление. Так. Миссия 2. Вот. Через йогу, креативная индустрия, тренерство, тренер, фитнес-тренер болосузбу, практик болосузбу. Это вот больше вот такая сфера. Сейчас 10 минут и все бутем. Тренер, да? Деятельность. Бизнеске дагы сода сатыктарга жакшы. Сода сатыкка дагы жөндөм бар экен сизде. Масштабирование организаций. Креативная. 7 либо поднимает, либо опускает. Жетиде же орто жокта, же вообще внизу страдает, же феникстей болуп үстүдө. Жетилер вечно сетевойлордо жүрүшөт, көбүнчө элдердин баардыгын киргизип коюп. Жакшы сатат, таануулап жакшы сатат. Но именно сизде азыр миссия вступила. Сизде как миссия вступила, у вас может быть какие-то внутренние страдания. Как 7 еще страдаете, да? И ошол страданиялардан через признание чыккыңыз келет. Через признание, похвалу, элдер мактап, вау, классно, Фарида, ты супер, ты классная. Признание, не любите критику, сизде только макташ керек. Ошол мактоолор үчүн баардык жашооңузду деле арнашыңыз мүмкүн. Вы даже можете прям
У меня мама семерка просто, поэтому я понимаю, да, кредитке той өткөрүп же кредитке карыз алып туруп, элди чакырып, элден признание алып, кол чаап, молодец, азаматсың деп ушундай мактоо сөздөр үчүн баарын кылган адамдар. Не вижу логики, зачем это делать. Ну, вообще условно айтып берип атам, да, вообще условно говорю, для вот как действиялардычы. Анан денеңиз менен алек болушуңуз керек, үйдө кыласызбы, машинадан түшүп больше ходьбой заниматься, ошо өзүңүздүн денеңизди өнүктүргөн сайын ошончолук акча келип баштайт. И плюс всех касается, каждую неделю баня. Баняга барганда так кечке отуруп алып тамак жебейбиз. Ходим в парилку, паримся, энергия жаман негативдин баардыгын выпариваем. Отурганда 20-30 мүнөткө чейин отуруп, именно тердеп, термеен аркылуу. Анан сүйүү жетишпейт экен, не хватает вам любви, любви хочется, тактильности хочется. Именно алтысы жоктор теплую воду, постоянно пьем не холодную, а теплую воду больше. Лимон менен, больше кислые овощилерди, анан ходьба. Вот хотите много зарабатывать, ходьба. Хотите дисциплину, ходьба. Хотите похудеть и стать стройной, красивой, классной, аял киши денесин караганда эле билинет ужечи, дисциплина тела, дисциплина ума. Дисциплина денеңизде барбы? Мээде дисциплина качан болот аялда? Билим алып баштаганда, аял өзүн өнүктүргөндө, билим алганда илим келет. Балдарына билимдүү, илим бере алат да. А если она глупая женщина, она себя не развивает, окубаса, өнүкпөсө, анда балдарына, өзүнүн жашоосуна да эч нерсе кыла албайт. Вот я, например, любая женщина, которая развивается, билим алып, өзүн өнүктүргөн аял, өзүңөр деле сатып атасыңарбы, көрүп атасыңар, өзүнөн 1000 сом аяган адамдар бар. 1000 сом өзүнөн аянгандар бар. 1000 сом. Вы молодцы все, то, что вы пришли, азыр билим алып атканыңар, осознание, да, расширение сознания, кругозор, обучение, полностью это ваш плюс. Билим алган сайын это по-любому аял киши өсөт, өнүгөт. Я собираюсь канча жашка чейин билим алып, 70-80ге чыганбы, өмүр бою окуйм. Тем более менде 4 жок, мен постоянно өмүр бою окуган эле адаммын. Билим алган сайын өсөм, энергиям өсөт. Поэтому я вам рекомендую учиться. Өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек ар тараптан. И психология тармагында ваше предназначение. Вы энергетик, духовный мастер, типа такой. Как вам сказать, ошо фитнес, йога, денеңиз менен алек болуп, ошол нерсе менен көбүрөөк чыкканда, вот ваше ошол предназначениеңиз ошол негизи. Анан ал нерсеге дагы барыш үчүн окуп, ошол нерселер менен заниматься этип, йоганы окуп, мисалы үчүн ошол эле жашаган жериңизде, шаарыңызда, балким сиз именно энергопрактиктен барып окугуча, сиз өзүңүздүн основной жумушуңузду, нан таап, балдарды багыш үчүн основной жумушуңузду таштай албайсыз, жана банкта иштеген андай эле. Ошон үчүн акырындык менен өзүңүздү ушул сферада реализация кыла берсеңиз болот. Вы лекарь еще, у вас интуиция хорошо работает. Интуицияңыз жакшы иштейт еще сиздин, чувствительная, целитель, лекарь деп койсок болот. У вас есть вот это. Через понимание келет, да? Что еще? Вроде бы все. Так, Фарида менен биз бүттүк. Барыңыздарга рахмат. Эртең мындай да, негизи эле это всех касается. Караңыздар. Барыңыздар. То, что силер уже окуп, өнүгүп атасыңар, это уже реально круто. Вы молодцы. Да, это только начало. Бул жакта толтура курстарды окудум, результат жок деп атпайбы? Анан ошол курста результат мындай. Ошол курста, мисалы үчүн СММ окугам дейт. Качан окудуң десең 5 жыл мурун дейт. Канча сом эле десем 1000 сом дейт. Эртең менен ссылкаларды жөнөтүп койгон, ошо менен бүтүп калган. Мен силерге мына СММди скоро ачып берем. Эмки жума, ушул жуманын аягында даже СММди ачып берем. Посмотрите мои уроки. Ооба, без обратной связи, но уровень подачи, как там все классно. СММде кандай көп нерсе бар да. И ошон үчүн силер мындай карап атканда дагы, окуп атканда у лучших, у результативных, у классных надо обучаться. Билесиңерби, силер азыр сатуу менеджер курсун VIP тарифке силерди гана саттырып атабыз. Силер моундай каршылыктарга кабыл аласыңар. Буякта 1000 сомдон эле окутуп атпайбы сатуу менеджер? Буякта 3000ден эле окутуп атпайбы? Бул эмнеге 15000 сом деп айтышы мүмкүн. Ошол каршылыктарга силер суроолоруна жооп бергенди үйрөнүшүңөр керек. Бизде күнүнө 4 зум, бизде практика, бизде дароо жумушка кирип атасыз, бизде монтаж иштеп атасыз. Иштеген тиштейт, каалоосу бар болсо иштеп акча таба алат.
есть ошол суроолорго дагы силер уже даяр ответтерди алышыңар керек. Понимаете? Кээ бирөө даже 1000 сомдон сатышы мүмкүн сатуу менеджерликти. Инстаграмда жаздырылган сабактар деп коет. Ачып берип коет, көрөсүң, болду, все, дуб, куда пошла? Может, среди вас есть такие, которые учились? Это небо и земля. 1000 сом, даже 3000 силер ошол каршылыктарга даяр болуңуздар. Ким бул жакта калды, эртең дагы бизде зум болот. Ошол эртең суроо бербегендер берсе болот. Андан сырткары кимге жанагындай электронный момдай өзүңөрдүн жөнүндө расчет жөнөтө элекмин. Мен силерге жөнөтүп коем. Андан сырткары, пожалуйста, мени организатор кылып коесуңбу? Айдана, мени организатор кылып коесуң. Андан сырткары аты, фамилиясын, месяц, год, просто кичинекей балдардыкы только там 24-ü 6-сы деп эле жазылат да. Анан муну мен дополнительный бонус катары силерге берип коеюн дедим, потому что мисалы үчүн Кудайым балдарды жөн деле бербейт. Мен бир кызым 3, бирөө 4, менде 3 жок, 4 жок. 4 жашоомо келгенде чоң максат алып келди менин жашоомо. 4 жашоомо келгенде когда недовольна своей жизнью, 4 бала төрөлөт. 4-8 төрөлдү. Мен кайын журт тараптан 4-8 бирөөнүн кабыл албай аттым элем, именно 4-8 төрөдүм. Андан сырткары 4-8 төрөлдү, 4 мына, 4 кичүү кызым көрүп калсаңар керек, стористен 4. Ушул жашоомо келгенде чоң максат алып келди мага. Мен онлайнга чыктым, онлайндан өзүм ордумду таптым. Ушул төрөлгөндө дагы декретте көпкө отурат экем деп онлайнда эле мен кыбырап баштадым. То есть 5 жылдын ичинде көтөрүлдүм да, акырындык менен экологично. Башында менин насаачылыгым 15 000 турчу. Балким араңарда бар ошол моментте мени көрүп жүргөндөр. Сразу эле дуң болуп өсүп кеткен эмесмин да. Мен силерде болуп келгенде биринчи айда 5 000, бир баракчаны 1000 сомго, 2000 сомго алып барып жүрдүм. То есть я за экологичный рост. За экологичный рост. Это всегда круто. Дуң бир көтөрүлүп өчүп калгандан көрөк, за экологичный рост. Дальше. Так, что еще хотела сказать? Эртең бизде Zoom. Эртең бизде дагы Zoom. Ким калды ошолор дагы суроолорун берсе болот. Андан сырткары, вроде бы так ответила на все ваши вопросы. Жанагы нерсени сактап алгыла, распечатка кылып алгыла өзүңүздөргө. Анан хорошая новость, силерде жок цифраларды наработка кылса болот. Ким 33-кө чыга элек болсо, им быстрее. Ким 33-төн чыкса, дальше это тоже не поздно, но эмне үчүн 33-кө чейин деп атам, пока жашсың, любой нерсе колуңан келе берет, дароо жасап саласың. 33-төн кичине уже кыйын болуп калат. Ойлоносуң, а действиең башка. Ойлоносуң, действиең башка. Ошон үчүн я рекомендую, по-любому нужна басу. Басу это бесплатно. Ходить бесплатно мына скоро уже күн жылыйт. Азыр деле басса болот. Минимум үйүңөрдүн тегерегин айланып кечке, или же мына көк жардан. Мисалы үчүн менин мамам Семерка 5-чи микрорайондон Ош базарына чейин жөө басат даже. Жөө басат. Потому что ал үчүн денеси храмда, денеси постоянно арыктайт, миссиясы 5 еще арыктап, убирайт деп жалбырактарды жейт. А мен бермейм, мен критиканы кабыл албайм. Айттыбы, ал үчүн нормально, у нее агрессивная забота. У Семерки всегда агрессивная забота. Арыктабайсыңбы? Алды ичиң кантет. Это она так заботится обо мне. Представляете? Агрессивная забота. Я не люблю, когда меня критикуют, да? Я могу сразу сказать ответ. Или отурган жерден полностью идиштин баарын сындырып туруп ыргытып коюшум мүмкүн. Это проявление ее заботы, агрессивная забота. Поэтому Семерка менен единичка, они друг другу трансформаторы. Ошол. Как вам вообще? Жактыбы? Жактыбы Zoom? 2 сааттык биздин Zoom же жаккан жокпу? Ооба, сонун болду. Рахмат. Вообще болду. Чоң рахмат. Чё такие грустные все? Баарыбыз ойго түшүп калдык окшойт. Эми ары көздө действие кылышыбыз керек экен деп, например, мен ошондой ойдомун да. Сатуу менеджерлеринде окуш керек.
Ооба, ушул күндү көптөн бери күткөнбүз. Сизге Окуй чоң элексизби до сих рахмат. пор? Tamam boldu. Чоң рахмат. Мен да аябай күттүм эле. Ошол сторисы, проявляйтесь, это ваше же, проявляйтесь. Дальше сатуу менеджер курсун ушуну сатсаңыздар болот, сторис. Андан сырткары работайте, снимайте корону, проявляйтесь. То, что вам даже практику дают, это уже безмерный опыт. Кылыш керек, ошону жазаш керек. Да, это хорошо, потому что силерде азыр билим кирди да. Силерге билим кирди 2 сааттын ичинде, осознание кирип атат, деп түшүнүп атасыңар. Где-то будет больно, жатып алып ойлоносуң, очищение ваших старых убеждений идет. Силердин эски ой жүгүртүү, эски убеждениялардын очищениясы болот. Мен постоянно окуп келгенден кийин уже жатып калышым мүмкүн да, потому что у меня идет чистка сознания. Эски ойлор, эски ой жүгүртүү, очищение болот, трансформация болуп, страдать этип, может, чуть-чуть. Андан кийин ошол нерсе кетет, андан кийин жаңы нерселер, убеждениялар кирип баштайт силерге. Самое главное, ошо страданияга кечпа деп жатып калбаш үчүн действияга өтүшүңөр керек. Действие, только действие. Кыймыл аракетке түшүңөр керек. Как раз вас и гоняют же вот здесь на обучение, гоняйте тот го так эле. То есть снимайте корону, делайте, работайте, показывайте себя. Мен мисалы үчүн между нами я могу сказать, что араңардан силерден деле эмес, берки стандарт окуп аткандардын ичинен дагы я смотрю. Можете выключить микрофон? Айдана, сделай меня организатором. Стандарт, любой тарифти окуп аткандардын ичинен ким сатып атат, ким жакшы проявляется, я отслеживаю через ропов, через девочек отслеживаю. То есть окуп иштеп аткан, өзүн көрсөтүп аткан айымдардын ичинен эле бул кызды роп кылып ал, муну байкал, муну бул жака кылалы, муну бул жака жазайлы деп. То есть силердин уже кыймыл аракетиңерден эле же у вас будущее закладывается, да, тут можно сказать. Поэтому проявляйтесь, работайте. Тут даже не только в деньгах дело. Это же для вас нужна практика, для вас нужно работать. Вы можете оставаться в команде и тупо не работать. А зачем вам надо? Вам нужна практика, вам нужно работать, вам нужно столько возможностей. Анан мисалы үчүн азыр мен насаатчылыкта ар бир экспертиме ондон менеджер керек. Запуск кылып ал жакта да иштешиңер мүмкүн. Это вам самим нужно. Мен мисалы үчүн как оно есть предназначение, силердин лучший сторонаңарды айттым. Но ошол нерсеге жетиш үчүн вам нужно же для начала даже эмне үчүн тиги психологдор 300 000 миллион деп акча окуп келип туруп мага келип атат. Өзүн сата албай. Вопрос, да? Менин насаатчылыгымда толтура психологдор бар. Эмне үчүн Изаткан эже до сих пор со мной работает? А тут только не то, ошо өзү сатканды үйрөнүш керек. По-любому эти знания, это вся жизнь, это продажи. Даже психолог болбосоң деле, башка сферага барсаң деле өзүңдү элементарно сатканды, адамдар менен коммуникация кылганды. Кому-то, наверное, капец как больно, да, видео отправить клиенту. Напсиңер бербей жол, эгоңар көтөрүлүп. Как это? Я что ли? Первая что ли? Деп. Может, у кого-то так играет тоже, поэтому айтатам, да? Ошол айымдар, барыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдиремин. Постаралась не говорить в лицо вам, деп койбоймбу. Но я, как оно есть, вам отправила электронный гайдтарды. Это дополнительный силерге подарочек болсун. Не всем скинула, не успела. Сейчас тоже после Zoom отправлю. Акырындык менен. Барыңыздарга рахмат. Буюрса эртең да жолугушабыз. Всех люблю. Всем пока. Всем пока.